Жалпыңыздарга салам. Бүгүн сиздерге Игра в кальмара деп аталган Түштүк Корея сериалынын биринчи бөлүгүн кыскача айтып бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүүгө даяр болсоңуздар, анда эмесе биз баштадык. Тасманын башталышы жаш балдар ойногон кальмар оюнун түшүндүрүү менен башталат. Ал жерде эки топко бөлүнгөн балдар оюн эрежеси боюнча бири-бирине каршы турушат. А эмне үчүн кальмар деп сурасаңыз, анткени алар ойногон оюн аянтчасынын чийимдери кальмардын сөлөкөтүн элестетип турат. Кальмар оюну жөнүндө кыскача түшүндүрмөдөн кийин биз каарманыбыз Сон Ги Хунь менен таанышабыз. Апасы ага акча берип, бүгүн кызыңдын туулган күнү, аны унутпай ага белек алып бер десе, Ги Хунь апасына бул акча жетпейт да деп дагы акча сурап алат. Анысы аз келгенсип апасы жумушка кеткенден кийин анын электрондук картасын таап чыгып, адаттагыдай эле досу менен бирге апасынын картасынан акча чыгарып алууга барат. Ги Хунь мурунда апасынын картасынан көп жолу акча чыгарып алгандыктан апасы аны билип калып, бул жолу картанын сыр сөзүн алмаштырып койгон экен. Анда Ги Хунь апасынын жашырган сыр сөзүн тапканга аракет кылып, Ги Хуньда болгону эки эле мүмкүнчүлүк калды. Эгер ал ошол эки мүмкүнчүлүктө сыр сөздү таппаса, карта дароо эле кулпуланып калат. Ги Хунь апасынын туулган күнүн араң эстеп, аны жазып көрүп, бирок болбой калат. Акыркы мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, кызынын туулган күнүн жазып көрсө, карта ачылып, досу экөө сүйүнүп бир канча акча чыгарып алышат да. Дароо эле жарыштарга акча койгон жерге барышып, досу экөө акчаларын салып ойной башташты. Алар тандаган аттар калып, Ги Хунь бир канча жолу утулуп калды. Андан соң акыркы мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, кызынын туулган күнүнүн санын коюп эле дагы бир атты тандап ойной баштады. Бул жолу анын тандаган аты баарынан озуп отуруп, биринчиликти алып Ги Хуньга көп суммадагы акча алып келди. Ги Хунь 4,5 миллион вонду акча берүүчү жерден алып, ал жердеги кызга рахматын айтып 10 000 вон таштап койду. Досу экөө ал жактан чыгып, кубанычы койнуна батпаган Ги Хунь кызына чалып эле, бүгүн сенин туулган күнүңгө каалаган белектериңди айт, мен сага баарын алып берем деп жатса, ал жерде Ги Хуньдун эски тааныштары пайда болуп эле ар тараптан курчап келаткандыктан телефонун өчүрүп имараттын ичине качып жөнөдү. Качып баратып байкабастан бир кызды сүзүп кетип, ал кыздан кечирим сураган соң андан ары качып жөнөп, бирок болбой эле жанагы адамдарга кармалып калды. Көрсө Ги Хунь ал адамдарга аябай эле көп суммадагы акча карыз экен. Ги Хунь аларга менде азыр 4 миллион бар, азырынча ошону алып тургула деп, бирок акчасын таппай калды. Дароо эле жанагы сүзүп кеткен кызды эстеп, акчаны уурдатканын түшүнүп калды. Ал адамдар Ги Хуньду коркутуп, эгер карызды бир айда кайтарбасаң, биринчи бөйрөгүңдү алабыз, андан соң көзүңдү алабыз деп коркутуп, мыйзамдуу түрдө кагазга кол койдуруп, бармак изин да бастырып коюшту. Алар кетип баратканда Ги Хунь уялбай эле алардан дагы 10 000 вон берип тургулачы деп сурады. Бирок алар бербей койгон соң айласыздан жанагы кызга келип, мен калтырып кеткен 10 000 вонду кайтарып бересизби деп суранды. Бирок 10 000 вон эч нерсеге жетпегендиктен, кызыма уят болбоюн деп бир жерден оюнчу утуп алганга аракет кылып, бирок ошол да колунан келбей койду. Ачууланып эмне кылаарын билбей жатса, бул жерде дайыма ойногон бир бала келип, ага бир оюнчукту дароо эле алып берип койду. Ги Хунь сүйүнүп, ал балага рахматын айтып, кызы Кайонду тамактануучу жайга алып келди. Утуп алган белегин кызына берип, бирок анын ичинен тапанча чыгып калат. Ал аз келгенсип анысы жандыргыч экен. Анда ыңгайсыз болгон Ги Хунь тапанчаны алып, мен сага эмкиде сонун белек алып келип берем деп койду. Андан соң уктап калган Кайонду жонуна көтөрүп келип, жубайына тапшырды. Көрсө Ги Хунь жубайы менен ажырашып кеткендиктен, ал азыр башка адам менен жашайт экен. Андан соң үйүнө кайтайын деп метрого да жетишпей калып, ошол жерде отуруп калат. Бир кезде анын жанына бир адам келип отуруп, Ги Хунь менен саламдашып эле аны менен сүйлөшө баштады. Ал адам Ги Хуньга жаш кезде ойногон оюнду ойноого сунуш кылып, эгер мен утулсам 100 000 вон берем, эгер сен утулсаң сен бересиң десе, көктөгү акчаларга көзү кызарган Ги Хунь макул болуп ойной баштады. Бирок Ги Хунь кайрадан эле ийгиликсиз болуп, жанагы адам аны дароо эле утуп коет. Ги Хунь ал адамга менде бир тыйын да акча жок деп айта албай турса, ал адам Ги Хуньду бетке бир чабат да, эгер мен сени бир чапсам, сен 100 000 вондон кутуласың деп коет. Бул нерсе Ги Хуньга аябай жагып, ал адам менен кайра ойноп, бирок ал адамдан кайра эле утула берди. Акырында Ги Хунь намыстанып кетти. Айтор ал адамды бир жолу утуп алып, аны дароо эле чапмакчы болду. Бирок ал адам Ги Хуньду токтотуп, ордуна 100 000 вон берип койду. Ги Хунь сүйүнүп акчаларын санап жатса, жанагы адам эгер дагы көп акча тапкыңыз келсе, бизде дагы оюн бар, сиз ага катышсаңыз болот деп айтса, Ги Хунь ага кереги жок экенин айтып баш тартат. Анда жанагы адам ордунан туруп, Ги Хунь жөнүндө баардык маалыматтарды айтып, сиз бүгүн эле бөйрөгүмдү берем деп кол коюп бердиңиз, сизге көп акча керек, жакшылап ойлонуп көрүңүз деп ал жерден кетип калды. Андан кийин Ги Хунь эски досу Самвонун апасына келип, балык сатып алмакчы болуп, апасынан Самво жөнүндө сураса, апасы Самвонун башка өлкөдө экенин, анын жумуштары көп болгондуктан такыр эле бошой албай жатканын айтат. Ги Хунь балык сатып алып үйүнө кайтып, апасына келип утуп алган акчасынан берет. Апасы андан акчаны кайдан алганын сурап, дагы оюндарда ойнодуңбу десе, Ги Хунь апасына мен бул акчаны маңдай терим менен таптым деп койду. Андан соң апасы Ги Хуньга жубайын Кайонду алып үй бүлөсү менен бирге Америка Кошмо Штаттарына кеткенине жатышыптыр деп айтып, эгер сен кызыңды материалдык жактан толук камсыздай алсаң, мыйзам боюнча кыз сенде калышы керек, сен бул боюнча юристке кайрылып көрчү деп суранат. Ги Хунь кызы жөнүндө ойлонуп, ал кетип калса мен кантип жашайм деп түн ортосунда эле баягы адам берген номерге чала баштайт. Аны менен сүйлөшкөндөн кийин дароо эле көчөгө чыгып,
Анын жанына бир унаа келип токтоп, телефондон айтылган сыр сөздү сурайт. Кихун сыр сөздү айтып унаага отуруп, унаадагылардын бардыгы уктап атканын көрөт. Көп өтпөй эле унаанын ичи газга толуп, Кихун да уктап калды. Ал көзүн ачып эле атайын кийимдери менен чоң имараттын ичинде көптөгөн оюнчулар менен жатканын билди. Оюнчулардын бардыгы ойгонушуп, ордуларынан туруп ылдый түшө башташты. Кихун ал жерде бир кары киши оюнчуларды санап жатканын көрүп, "Сиз эмнеге санап жатасыз? Оюнчулардын эсеби тигил жакта жазылып турат" деп айтып, "Сиз эсеп боюнча эң биринчи экенсиз" деп өзүнүкүн карап, өзү эсеп боюнча эң акыркы экенин билди. "Кары киши, мен жөн эле санап жатам. Дарыгерлер мага санап турсаң жакшы болот" деп айткан десе, Кихун ага "Сиз оюнду эмне кыласыз? Үйүңүздө эле жата бербейт белеңиз" деп айтат. Анда кары киши дарыгерлер менен айыкпас дартты аныкташты. "Эми менин ичер суум аз эле калды. Өмүрүмдүн аягында убакытты кызыктуу өткөргүм келет" деп койду. Ал аңгыча көпчүлүктүн ортосунда бир адам бир кызды уртокмокко ала баштады. Кихун ал кыздын баягы акчасын уурдап кеткен кыз экенин көрүп, дароо эле ал кыздан өзүнүн акчасын сурай баштады. Ошентип алар ызы-чуу болуп жатканда ал жерге бир нече бет капчан адамдар кирип келишти. Алар оюнчуларга келерки 6 күн ичинде 6 жолу оюн болорун айтышып, жеңүүчү аябай көп суммадагы акчага ээ болорун айтышат. Оюнчулардын ар кимиси ар кандай сөздөрдү айтып ишенбей жатышса, дароо эле аларга видео коюп беришип, бардыгын түшүндүрүшөт. Көрсө ал жердеги 456 оюнчунун бардыгы жашоосунда төлөй алгыс чоң карыздарга батышкан экен. Бет капчан адамдар тандооңорду ушул жерден чечкиле. Же мурунку карызга баткан жашооңорго кайткыла, же оюнга катышып эбегейсиз чоң суммадагы акчаны утуп алууга мүмкүнчүлүк алгыла деп айтышат. Оюнчулар кезекке турушуп, тандоолорун кылышып, бардыгы тең оюнду тандашат. Андан кийин алардын бардыгын бир өзгөчө жер менен өйдөнүгөстөй алып чыгып жөнөшөт. Бардыгы сүрөткө күлүп түшүшү керек болуп, бардыгынын сүрөттөрү номерлери менен бирге байкоочу аянтчада көрүнө баштады. Ошентип оюнчулардын баарын өйдөгө көтөрүшүп, тегерек чети бийик болуп тосулган оюн аянтчасына алып чыгышты. Кихун ошол жерден баягы эски досу Самвоону жолуктуруп, "Сени башка өлкөдөгө деп жүрсөм, бул жакта экенсиң го" деп аны менен сүйлөшө баштады. Ал аңгыча оюн башталмакчы болуп, бет капчан адам оюнду баштоого буйрук берди. Өзү болсо видео байкоодон бардыгын көрүп отурду. Оюнчуларга оюн эрежеси түшүндүрүлүп, жашыл дегенде алдыга жүрүп, кызыл дегенде кыймылдабай токтош керек экен. Башталганда эле эң алдыдагы адам кыймылдап жиберип, мынтыктын добушу чыгып эле ал адам жатып калды. Байкоочу аянтчадан анын сүрөтү өчүп, кийинки жашылда жанагы адамдын досу жанына келип токтоп, анын оозунан кан чыкканын көрүп, коркуп артты көздөй жыла баштады. Дароо эле ок атылып, анын өлгөнүн көргөн оюнчулар дүрбөлөңгө түшүп кача башташты. Орнотулган куралдар кыймылдаган оюнчуларды автоматтык түрдө аткылап, оюнчулар чекесинен эле кырыла баштады. Бир топ оюнчулар өлгөндөн кийин калган оюнчулар оюндун канчалык кооптуу экенин түшүнүп, кары киши биринчи баштап алдыга жыла баштады. Самво Кихунга убакыттын аз калганын айтып, башка адамдардын артына жашынып алдыга жүр деп айтат. Оюнчулардын бардыгы корккондон араң эле кыймылдап астыга жүрүп баратышты. Бир гана кары кишинин жүзүнөн жылмаюу көрүнүп алдыда баратты. Ошентип оюндун аяктарына 20 секунд калып, көпчүлүгү өткөнгө жетишип, өтө электердин арасында Кихун калды. Бир кезде ал чалынып кетип кулап баратканда, анын артынан 199 номер кармап калып, аны бир өлүмдөн алып калды. Ошентип акыркы секундтарда Кихун чектен өткөнгө жетишип, чектен өтө албай калып калгандар дароо эле мерт кетишти. Андан соң бийик тосмонун үстү жабыла баштап, биз ал оюндун алыскы аралдардын биринде өтүп жатканын билебиз. Экинчи бөлүмдүн башында жанагы эч кимге жүздөрүн көрсөтпөгөн бет капчан адамдар өлгөн оюнчулардын бардыгын өрттөп жатканын көрөбүз. Ал эми аман калган оюнчулар баягы башындагыдай шаңкылдаган үндөрү жоголуп, уктоочу чоң бөлмөдө бардыгы жымжырттыкта отурушат. Кихун жанындагы индиялык Али деген адамга анын өмүрүн сактап алгандыгы үчүн рахматын айтат. Ошол кезде жарык күйүп, жанагы бет капчан адамдар кайрадан чыгып келишти. Алар ал жердеги оюнчуларга 456 оюнчудан 201 гана оюнчу калганын айтышат. Оюнчулардын арасынан бир аял чыга калып, "Мен үйүмө кетким келет, мени кое берип жибергилечи" деп баштаса, башка оюнчулар да чурулдашып кое берип жиберүүнү суранышты. Бет капчан адам андай мүмкүн эмес экенин айтып, оюнга катышкан соң бир да адам бул жерден чыгып кете албайт деп айтат. Анда Самво аларга кайрылып, эгер оюнчулардын бардыгы кетүүнү кааласачы десе, бет капчан адам эгер андай болсо бул нерсе добушка коюларын айтып, бирок андан мурун биринчи оюндан уткан акчаңарды көрүп койгула деп, имараттын башындагы чоң тоголок айнеке тутам көптөгөн акчалар түшүп калды. Акчаны көргөн оюнчулардын кээ бирлери, эгерде 6 оюндан тең утуп кетсек канча акча алабыз деп сурашса, бет капчан адам оюнчулардын түшүнө да кирбеген миллиарддаган акчаларды айтат. Ошентип добуш берүү башталмакчы болуп, бет капчан адам оюнчуларга оюнга катышууну кааласаңар жашыл белгини, кеткиси келгендер кызыл белгини баскыла деп түшүндүрөт. Добуш берүүнү эң акыркы адамдан баштагыла деп, Кихун ал жакка чыгып бир топко ойлонот да, кызыл белгини басып чийимдин сол тарабына өтөт. Акчаны көргөн оюнчулардын жарымы оюнду улантууну каалашса, жарымы оюндан чыгууну каалашып, алардын саны дээрлик тең кетип баратты. Самво да өз чечимин кылып оюнду улантууну чечти. Ошентип акыры эки тарап тең болуп калганда, баягы биринчи
номердеги кара кишинин добушу чечүүчү болуп калды. Ал дагы бир топко ойлонуп акыры оюндан кетүүнү чечти. Оюнчулардын көпчүлүгүнүн добушу менен оюн токтотулмакчы болуп, бирок оюнду уланткысы келгендер ызы-чуу сала баштады. Анда бет капчан адам оюнчуларга биз силер менен коштошпойбуз. Эгер оюнчулардын көпчүлүгү оюнду уланткылары келишсе, биз силерди кайрадан оюнга чакырабыз деп, аларды кайрадан шаардын ар кайсы жерлерине таштап кетишти. Кихунду баягы Сабёк деген ууру кыз менен бирге колу бутун жана көздөрүн тагып таштап кетишкенден кийин Кихун тиштери менен ал кыздын колдорун чечип, ал кыз кийимдерин кийгенден кийин Кихунду бошотпой эле кетмекчи болду. Кихун Сабёктон бошотуп коюусун суранып, мен сен уурдап кеткен акчаны доолобайм деле деп айтып, Сабёк аны бошоткондон кийин Кихун дароо эле андан акчасын доолой баштады. Бирок Сабёк ал жерден бир заматта эле кетип калды. Бул кезде Самво менен Али дагы шаардын бир жеринде кийинип жатышкан. Али Самводон сүйлөшүп алуу үчүн телефонун сурап, ал шаарды жакшы деле билбегендиктен Самводон сурап билип алды. Самво Алиге үйүңө жетип ал деп акча берип, өзү да үйүн көздөй жөнөп кетти. Бул кезде Кихун полицияга жетип келип, көргөн билгендерин айтып арызданса, полициялар ага такыр эле ишенбей жатты. Атүгүл полициялар Кихундун сөздөрүнө күлкүлөрү келип, эмне ал киши өлтүргүчтөр силерди жөн эле кой берип жибердиби деп күлүп жатышты. Кихун аларга картаны берип, ишенбесеңер ушул номерге чалгыла деп, полиция ал номерге чалып көрсө, ал жактан кайдагы бир кыздар алып, Айтор Кихунга эч эле ишенишпей, аны кууп жиберишти. Кихун ал номерге өзү да чалып көрүүнү чечип, бирок ал номер дароо эле иштебей калганын билди. Мекеменин ичинде Кихундун сөздөрүн угуп турган полиция жана тергөөчү Чунхо Кихундун таштап кеткен картасын көрүп эстеп калды. Кихун үйүнө келип, апасын таппай кайрадан көчөгө чыкты. Базардан апасын алыстан карап, жанына бара албай турган Самвону көрүп, экөө өздөрүнүн жашоолору жөнүндө шашпай отуруп сүйлөшө башташты. Көрсө Самво да миллиарддаган акчаларга карызга батып, эгер аны төлөй албасам жакында апамдын үй жайын толугу менен алып коет деп, апамдын болсо ал жөнүндө эч кандай кабары жок деп айтат. Андан соң Кихунга ооруканадан телефон чалышып, Кихун апасы ооруканада жатканын билип жетип барды. Дарыгер Кихунга апасы катуу илдетке чалдыкканын айтып, операция жасоо керек экендигин айтат. Апасы Кихунду укпай эле үйүнө кайтып жөнөп, Кихун апасына асага азыр басканга болбойт деп айтса, ал баласына мен жатсам биз кантип жашайбыз? Мен дарылануума эч кандай акча жок. Сен болсо эмне кылып жүргөнүң белгисиз, же үйгө келбейсиң деп айтып, ансыз да баарынан чарчадым деп ал жерден кетип калды. Кихун болсо мен кандай жол менен болсо да акча табышым керек деп көзүнө жаш алып турду. Полиция Чунхо бир тууганынын бир канча күндөн бери үйүндө жок экенин билип, анын үйүн аштырып кирип, буюмдарынын арасынан мекемеге таштап кеткен Кихундун картасына окшогон картаны таап алды. Бул кезде Себек мектептеги инисине келип сүйлөшүп жатат. Көрсө алардын ата-энеси жок болгондуктан Себек инисин карап, бир топ эле кыйын жашоону баштарынан өткөрүп жатышыптыр. Чунхо баягы полицияларга келип, Кихундун дарегин сурап билип алат. Ал эми индиялык Али болсо иштеген жериндеги жетекчисине келип, жетекчиси анын айлыгын дээрлик жарым жылдан бери бербей жаткандыктан, ал жетекчисине жумуштан чыгаарын айтып, акчасын талап кылат. Жетекчиси болсо ар кайсы шылтоону айтып, үстөл үстүндө турган бир тутам акчаны чөнтөгүнө салып эле сыртка чыгып жөнөдү. Али анын аркасынан жетип барып акчасын алганга аракет кылып, бир кезде жетекчисинин колу ал жердеги аппаратка кирип кетип, Али болсо жерге түшүп калган акчаны алып ал жактан качып кетти. Себек болсо өлкөдөн чыгып кетүү үчүн бир адамдан жардам сурап, ага алдын ала акча берген эле. Ал адам болсо Себекко акчаңды ортомчулар алып алдап качып кетишти деп айтып, ишти бүтүрүү үчүн сен мага дагы 40 миллион вон таап беришиң керек десе, ачуусу келген Себек ал адамдын бетине ысык чайды чачып, мен сага акчаны таап келем, бирок бул жолу да мени алдай турган болсоң, мен сени жөн эле өлтүрүп коем деп айтып, ал жерден чыгып кетти. Самвонун апасына адамдар келип, сиздин балаңыз азыркы учурда кайда деп сурашса, эч нерсе билбеген Самвонун апасы аны Америкада деп жооп берет. Анда ал адамдар сиздин балаңыз мыйзамсыз документтерди жасагандыгы үчүн издөдө жүрөт деп айтышты. Аны уккан Самвонун апасы эмне кыларын билбей эле отуруп калды. Бул кезде Самвонун үйүнө кимдир бирөөлөр коңгуроо берип, эшиктин астына баягы картаны таштап кетишет. Ал картада оюндун уланаары жазылып, эгер оюнду уланткысы келсе, кайсыл күнү, кайсыл саатта, кайсыл жерге баруу керек экендиги жазылган. Али үйүнө келип, жубайына жумуштан чыкканын айтып, биз жакында өлкөдөн чыгып кетишибиз керек деп айтат. Кихун досуна келип, андан карызга акча сурап, мен эми тынымсыз иштеп баштайм, карызыңды бат эле кайтарам десе, досу ага эч кандай жардам бере албайм деп койду. Айласы кеткен Кихун бир жерде отурса, ал жерден кокусунан эле баягы кары кишиге жолугуп калды. Ал адам Кихунга бул аймакта жашаган досуна келгенин айтып, экөө ошол жерде сүйлөшүп отуруп калышты. Кары киши Кихунга мен кайрадан оюнга катышайын деп жатам. Өзүң көргөндөй мен биринчи оюнда сага караганда жакшы ойнодум. Анын үстүнө менин саналуу күндөрүм калды. Акыркы күндөрүмдү ошол жакта өткөргүм келет деп айтты. Кийинки көрүнүштө биз оюнчулардын дагы бирин көрөбүз. Ал көрсө кылмыш иштери менен жүргөн кримтөбөлдөрдүн бири экен. Ал жанындагы адамга оюн жөнүндө айтып, аларда укмуштуудай көп акчалар бар экен. Бир топ адамдарды куралдары менен чогултабыз да, мен ал оюнга кайрадан катышууга барганда силер мени аңдып барып ал жакты басып аласыңар деген планын айтат. Бирок анын адамы ага көп деле ишенбей, карызга батып кадыр баркы жоголгон башчысын эч ак эле сатып койгон экен. Анын алдынан да артынан да адамдар курчап калып, бирок ал ошол жерден эле өз адамын өлтүргөнгө жетишип, курчап келген адамдардан качып сууга секирип кетти. Айласы кеткен Кихун ажырашып кеткен аялына келип акча сурады. Аялы акча жок экенин айтса, Кихун ага жок дегенде күйөөңөн сурап бер, мен аны тез арада эле кайтарып берем деп айтып,
Ал аңгычага анын күйөөсү кызы Кайон да келип калды. Анда Кихун дароо эле кызы менен коштошуп чыгып кетип баратса, ал адам Кихундун аркасынан чыгып керектүү сумманы берет. Кихун ага рахматын айтып, мен тез арада эле кайтарып берем десе, ал адам Кихунга акчаны кайтарбай эле кой, болгону экинчи менин үй бүлөмө келбе деп айтат. Анда Кихун ал адамды сен менден кызымды сатып алып жатасыңбы деп эле уруп салды. Кихундун айласы куруп түн ортосунда үйүнө кайтып келе жатса, полиция Чунхо анын үйүн таап келген экен. Ал Кихундан полицияларга айтып берген маалыматты кененирээк айтып берүүнү суранса, Кихун ага мен полицияларга жөн эле калп айтып койгом деп үйүнө кирип жөнөдү. Анда Чунхо өзүнүн бир тууганы жоголгонун айтып, анын үйүнөн да сиздикидей карта таап алдым. Мен сизге ишенем, мага баарын айтып бериңиз десе, маанайы жок Кихун ага жооп бербей эле кетип калды. Андан соң Кихун үйгө кирейин деп калгада кыпчылып турган баягы картаны көрдү. Убактысы болуп калгандыктан көп ойлонбой эле белгиленген жерге жетип барды. Ошол эле учурда шаардын ар кайсы жерлеринде оюнга катышууну улантууну чечкен көптөгөн оюнчулар аларды алып кетишин күтүп белгиленген жерлеринде турушту. Унаалар келип баягыдай эле аларды салып, андан соң газ менен уктатып алып жөнөштү. Кихунду аңдып жаткан полиция Чунхо ал түшүп кеткен унаанын аркасынан аңдып баратты. Унаага түшкөн Себек газга дем албай жөн эле уктамыш болуп калды. Ал өздөрүн кайсыл жака алып бараткандарын билгиси келип байкап баратты. Ошентип 3-бөлүмдө кайрадан оюнга катышкысы келген оюнчуларды унааларга салып алып кетишти. Полиция Чунхо ал унаалардын артынан аңдып бара жатат. Көптөгөн унаалар деңиз жээгине келишип, баардыгы тең ал жерде турган кемеге кире башташты. Чунхо адамдарды башка жака алып кетип жатканын түшүнүп, телефонунан кимдир бирөөгө билдирүү жөнөтүп койду да, куралын октоп, унаалардын эң аркасындагы унаага жетип барып, анын астына кирип жармашып алды. Унаалардын баардыгы кемеге түшкөндөн кийин кеме өз багыты боюнча жүрүп, Чунхо унаанын ичиндеги адамдарга кирип уктамыш болуп калды. Бет капчан адамдар оюнчуларды аппарат менен текшере башташты. Баардыгынын өздүгү такталып, бирок Чунхонун өздүгү такталбай жаткан кезде ал билинип калбаш үчүн жанагы адам менен кармашканга туура келди. Кармашып жатып ал адамды муунтуп өлтүрүп да салды. Андан соң ошол өлгөн бет капчан адамдын кийимин кийип алып сыртка чыкты. Билинип калбаш үчүн ал адамды дароо эле сууга ыргытып жиберди. Кеме аралга келип токтогондон кийин Чунхо башка бет капчан адамдарга окшоп эле унаалардын артынан айдап жөнөдү. Кийинки көрүнүштө бет капчан адамдар оюнчулардын баардыгынын кийимдерин чечип, атайын кийимдерди кийгизип жатканын көрөбүз. Жөн эле уктамыш болуп калган Сабек анын кийимин алмаштырып жатканда бет капчан адамдын чөнтөгүнө макисин салып коюп, кийимин алмаштыргандан кийин кайрадан алып алды. Ошентип оюнчулар кайрадан баягы имараттын ичинде ойгонушуп, оюнчулардын дээрлик көпчүлүгү 187 оюнчу кайтып келиптир. Кихун менен Самво Алинин да кайтып келгенин көрүшүп, үчөөбүз бир команда бололу деп чечишет. Кары киши да алардын командасына кошулууну суранганда, Кихун дароо эле аны кошуп алды. Бул кезде алар эле эмес, башка оюнчулар да топ-топ болуп команда түзүп жатышкан эле. Баягы Доксу деген адам Сабекко келип, биздин командага кошулбайсыңбы десе, Сабек анын командасына такыр эле кошулгусу келбейт. Орто жолдон Миньо деген аял чыга калып, Доксунун командасына кошулгусу келди. Бирок Доксу аны жактырбай, сенин колуңан эмне келмегиле деп кетип калды. Оюнчуларга тамак таратылып, Кихун командасынан кийинки оюн кандай болот болду экен деп сураса, кары киши ага экинчи оюн деле биринчи оюндагыдай биз жаш кезде ойногон жаш балдардын оюну болсо керек деп койду. Бул кезде Чунхо баардык бет капчан адамдар бөлмөлөрүнө кире баштаганын көрүп, өзүнүн ачкычында жазылган бөлмөгө келди. Ал бөлмөгө кирип, бет капты чечкенге, сүйлөгөнгө жана бөлмөдөн чыкканга болбойт деген белгилерди көрдү. Түн ортосунда жанагы Миньо деген аял бет капчан адамдарга дааратканага баргым келип жатат деп эле кыйкыра баштады. Ал кечке кыйкыра бергендиктен бет капчан адамдардын айласы кетип, аны дааратканага алып бармакчы болушту. Анда ал жерде Себек да пайда болуп, экөөнү тең дааратканага алып барышты. Бир кезде Чунхого тамак алып келип беришип, эми ал бет кабын чечип тамактана баштады. Ар бир бөлмөдө камера бар болгону менен Чунхону эч ким деле байкаган жок. Бул кезде жанагы Миньо деген аял чылымдарды катып ала киргенин көрөбүз. Себек аны менен сүйлөшүп бет капчан адамдарды алаксытып тур деп айтат да, шыптагы желдеткичти ачып, ал жака кирип башка бөлмөлөрдү карай баштады. Миньо болсо бет капчан адамдарга ар кандай сөздөрдү айтып алаксытып жатты. Себек бир бөлмөнүн үстүнөн карап, бет капчан адамдар суюктуктун үстүнө кумшекерди салып аралаштырып жатканын көрдү. Бет капчан адам оюнчулардын аркасынан келгенде, Себек кайтып келгенге жетишип калыптыр. Чунхо уктоого камынып керебетке жатканда, жарык дагы өчүрүлдү. Ал төшөгүнө чүмкөнүп алып, бул жердеги болуп жаткан окуяларды жазып, кимдир бирөөгө кетирип жиберди. Эртең менен жарык күйүп, бөлмөдөн үн жаңырып, баардыгы туруп өз милдеттерин аткарууга буйрук берилди. Миньо Сабектон кечинде эмне көргөнүн сураса, Сабек ага эч нерсе деле көргөн жокмун деп койду. Чунхо бет кабын кийип сыртка чыгып жөнөдү. Оюнчуларга эртең мененки тамак берилгенден кийин экинчи оюнду баштоо үчүн кайрадан оюнчуларды башка бөлүмгө алып жөнөштү. Самво Себектон мен сенин кечинде чалгындап келгениңди уктум. Эгер сен эмне көргөнүңдү айтсаң, мен экинчи оюндун кандай болоорун бат эле аныктап коем деп айтты. Себек ага кумшекерден бир нерселерди жасап жатышканын айтканда, Самво эч нерсе деле түшүнгөн жок.
Оюнчуларды жаш балдардын аянтчасына окшогон бөлмөгө алып келишип, дубал бетинде турган тоголок, үч бурчтук, жылдызча жана кол чатырдын бирин тандоого буйрук беришти. Самво аларды көргөндө дароо эле бир нерсе эсине түшүп, жаш кезинде жеген кумшекерден жасалган шириндик эсине түштү. Дароо эле бул оюн эмне жөнүндө экенин түшүнүп, Кихун андан бул эмне жөнүндө оюн болушу мүмкүн деп сураганда, Самво өзүнө ишенимсиз болдубу же досуна айткысы келбедиби? Айтор Кихунга билбейм деп жооп берди. Ошентип алардын тандоолору башталып, эң биринчи эле Самво үч бурчтукту тандап алды. Али дубалдагы тегеректи көрсөтүп, тегеректи тандап алды. Кихун болсо мага кол чатыр жагат деп кол чатырды тандап, кары киши жылдызчаны тандады. Ошентип оюнчулар ар кимиси өзү тандаган белгинин астына тизилип калышты. Алардын маңдайынан эшиктер ачылып, оюнчуларга тегерек үкөкчөлөр бериле баштады. Ал нерсенин ичинен таттуу шириндикти жана ийнени көргөндө гана оюнчулар баардыгын түшүнүштү. Белгилүү болгондой, оюнчулар ал шириндиктен өзү тандаган белгини сындырып албастан ажыратып алыш керек экен. Кихун аны түшүнгөндө өмүрү аягына чыгып калгандай болуп, кол чатырды тандап алганына өкүнүп турду. Оюнчуларга тандалган белгини сындырбастан ажыратып алуу үчүн 10 мүнөт убакыт берилди. Бул жолу оюнчулар тандалган белгини сындырып алышса же берилген мөөнөттөн кеч калышса эмне болорун жакшы түшүнүп турушту. Бет капчан адамдар болсо аларды тынымсыз аралап карап жүрүштү. Оюнчулар шириндикти сындырып албастан кылдаттык менен ийнени колдонушуп, жүрөктөрү дүкүлдөп иштерин башташты. Башчы кейпиндеги бет капчан адам оюнчуларды адаттагыдай эле видео камерадан көрүп турду. Бир кезде кол чатыр белгиси сынып, бет капчан адам ал оюнчуну дароо эле ошол жерден атып салды. Ошентип иштери оңунан чыкпай калган оюнчулар биринин аркасынан бири кете баштады. Өлгөн оюнчулар дароо эле байкоо аянтчасынан өчүрүлүп жатты. Жанагы Миньо деген аял жандыргычын пайдаланып ийнени ысытып, бет капчан адамдарга билгизбей ишин кылып жатты. Үч бурчтук эң оңой белги болгондуктан ал белгини тандагандар биринчилерден болуп оюнду аяктап башташты. Ал арада Али дагы тегерекчени ийгиликтүү аяктады. Ийгиликтүү аяктагандар дароо эле ал бөлмөдөн чыгарылып, уктоочу бөлмөгө кете башташты. Бет капчан Чунхо да ал жерде турганда, анын артынан дагы бир бет капчан адам келип, "Сен бул жерде эмне турасың? Сенин бүгүнкү милдетиң өз тобуң менен бирге өлгөн оюнчуларды ташып кетишиң керек эле го" деп айтат. Анда Чунхо ага берилген милдетти эми түшүнүп, дароо эле ишин аткарууга жөнөдү. Самво менен Али ийгиликтүү кеткенден кийин Кихун менен кары киши калды. Ал ортодо дээрлик убакыт да бүтүп баратат. Кихун убакытты карап шашкалактап, бети башы да тердеп баштады. Анын тери куюлуп, шириндикке тамып кеткенде Кихундун мээси иштегендей болду окшойт. Эми ал шириндикти тескери тарабынан тили менен эле жалап баштады. Себеби андай кылганда шириндик акырындан жукарып отуруп, акыры белги өзү эле ажырап калмак. Бул кезде Миньо дагы жандыргычтын жардамы менен бүтүп алды. Ал чыгып баратып баягы Доксу деген адамга жагалдангысы келдиби Айтор жандыргычты таштап кетти. Бул кезде убакыт аз калып, Кихун да болгон күчү менен ишин кылып жатты. Аны көргөндө ал нерсе башка адамдардын да мээсине жетип, эми бүт баары жалай баштады. Доксу дагы жандыргычтын жардамы менен белгини ажыратып алды. Акыры кара кишинин да иши ийгиликтүү болуп, акыркы секундаларда Кихун дагы белгини ажыратып алганга зорго жетишти. Ошентип убакыт да бүттү. Белгисин сындырып алган бир оюнчу бет капчан адам аны атайын деп калганда, анын өзүнө кол салып тапанчасын алып ызы чуу сала баштады. Дароо эле алардын бирин кармап алып, "Мени кое бергиле" деп баштады. Андан соң бет капчан адамдар дароо эле жетишпей калган адамдарды аткылап салышты. Ал жерден тирүү чыкпаарына көзү жеткен оюнчу колундагы бет капчан адамга бет кабыңды чеч деп коркутту. Ал адам бет кабын чечкенде анын жүзүн көрүп, "Силер жапжаш эле бала экенсиңер, бул жерде эмне кылып жүрөсүңөр" деп эле өзүн өзү дароо атып салды. Ал жерге бет капчандардын башчысы келип, бет кабы чечилген баланы дароо эле атып салды да, башка адамдарына "Силердин жүзүңөрдү эч ким көрбөшү керек" деп айтты. Ошентип экинчи оюн аяктап, дагы бир топ адам кырылып калды. 4-чү бөлүмдүн башында эле бир бет капчан адам бир оюнчуну жашыруун түрдө бир жака алып баратканын көрөбүз. Камерадан карап отурган экинчи бет капчан адам дароо эле ал видео жазууну өчүрүп салды. Доксу Минього жандыргычын кайтарып берип, ага рахматын айтты. Оюнчулардын баардыгы уктоочу жайга жөнөп жатканда, кары киши да Кихунга рахматын айтып, "Эгер сен болбосоң мен кийинки оюнга өтө албайт элем" деп, уктоочу жайдан аларды Самво менен Али тосуп алды. Алар бири-бири менен көрүшүп, экинчи оюндан аман эсен өткөндөрүнө сүйүнүп жатышты. Ошол учурда жогору жактагы чоң тоголок айнекке дагы бир топ тутам акчалар түшүп калды. Имараттын ичинен үн жаңырып, чогулган байгенин суммасы 7 миллиард 900 миң вон болгонун жарыялады. Андан соң оюнчуларга кечки тамак таратылып, аларга алкоголдук ичимдик менен бирден жумуртка таратышты. Бул нерсеге алымсынбай калган Доксу башкаларды коркутуп, өзүнүн командасы менен дагы бир жолу кезекке турду. Анын командасынын айынан этегинде 5 адамга тамак жетпей калды. Бирок бет капчан адамдар аларга баштарын деле ооруткусу келбей, тамак баардык оюнчуларга туура эсептелген деп коюшту. Анда кечки тамакты албай калган адамдардын бири дароо эле Доксунун командасына барып өз тамагын талап кылса, Доксу аны ур токмокко
алып эле тепкилеп салды. Ал адам ошол жерден кыймылдабай жатып калса, Санво келип текшерип ал адамдын өлүп калганын билди. Аны көргөн Кихун дароо эле ызы чуу салып бет капчан адамдарга адамдын өлгөнүн айтса, эч кимиси эч кандай чара көргөн жок. Бир кезде имараттын ичинен үн чыгып, оюнчулардын бирин кемитип койду. Ал адамдын ордуна жогорудан дагы бир канча акча түштү. Ал эми бет капчан адамдар болсо адаттагыдай эле өлгөн адамдардын денелерин өрттөп жатышат. Кийинки көрүнүштө бир оюнчу дагы бир өлгөн оюнчуну көздөрүн жана башка ички органдарын алып жатканын көрөбүз. Көрсө ал дарыгер болгондуктан 2-3 бет капчан адам биригип ал адамга өлгөн оюнчулардын органдарын алдырып жаткан экен. Доксунун командасы кечинде башка оюнчуларды өлтүрөбүз деп сүйлөшүп жатышты. Башка оюнчулардын да үрөйлөрү учуп, эми оюнчулар бири-бирин өлтүрүп баштаарын түшүнүп турушту. Кихун жалгыз отурган Себёкко келип, жалгыз жүрбөй биздин командага кошулуп ал деген сунушун айтса, Себёк ага мен бул жердегилердин эч кимисине ишенбейм деп аларга кошулгусу келген жок. Ал эми жанагы жашыруун түрдө уюшулган бет капчан адамдардын органдарынан пайда көрүп калууну көздөп жатышат. Жанагы дарыгер оюнчу аларга бул жагынан жардам берип, бет капчан адамдар болсо ал оюнчуга кийинки оюндун кандай болорун билдиришет. Бет капчан адам оюнчуга кийинки оюндун аты жумуртканын ичинде экенин айтат. Анан да бүгүн түндө сак болушуң керек деп эскертип, бүгүн оюнчуларга тамакты атайлап аз беришти. Эми оюнчулар бири-бирин өлтүрө баштап, бүгүнкү түнү алсыздардын бардыгы өлүшөт деп айтышты. Ал адам дааратканага бекинип алып, жумуртканын ортосундагы кагазды таап, кийинки оюндун аталышын билип алды. Уктоочу жайга келгенден кийин дароо эле Сандоктун командасына барып, мени командаңарга кошуп алгыла десе, Сандоктун командасына кошулуп алган Миньо сенин колуңан эмне келмегиле деп кыйын болуп койду. Сандок ал 111-оюнчуга кечинде жашынганга жай издей бер. Анткени мен кечинде келип сени өлтүрүп кетем деп коркутуп баштаса, 111-оюнчу анын кулагына мен кийинки оюндун аталышын билем деп шыбырады. Аны уккан Сандок кийинки оюндун аталышын билиш үчүн 111-оюнчуну дароо эле командасына кабыл алды. Ошентип уктоочу убакыт да келди. Бардыгы камынышып керебеттерине жатышты. Жарык өчүрүлгөндөн кийин дароо эле адамдардын кыймылдары башталып, эң алгач эле Доксу бир адамды өлтүрүп салды. Дароо эле ызы чуу башталып, бардык оюнчулар бири-бирин өлтүрө башташты. Доксу Себёкко өчөшүп аны өлтүрүүгө келди. Бирок ага башка адам жолтоо болуп, Себёк Доксудан качып кеткенге жетишип калды. Бул кезде Кихундун командасы да биргеликте коргонуп, бирок жанагы кары кишини таппай калышты. Бет капчан адамдардын башчысы бардыгын көрүп турду. Тополоңдун арасынан Себёк Кихундун командасына чуркап келип, мен силердин командаңарга кошулууга макулмун деп айтты. Ал жерге Доксу жетип келип, эми Доксунун командасы менен Кихундун командасы бет маңдай туруп, мына эми чабышалы деп калганда, бет капчандардын башчысы Тополоңду токтотууга буйрук берди. Жарыкты күйгүзүп, бет капчан адамдар кирип барышты. Оюнчуларды курал менен коркутуп токтотушуп, Доксунун чөнтөгүнөн макисин таап тартып алышты. Өлгөн оюнчулардын бардыгынын өздүктөрүн текшеришип алып кете башташты. Бир кезде Кихундун аркасынан баягы тергөөчү Чунхо келип, бул жерде Хван Инхо деген оюнчу барбы деп сураса, Кихун ага оюнчулардын аттарын билбээрин айтты. Ал эми кары киши болсо Тополоңдон коркуп бийик жерге чыгып кеткен экен. Адаттагыдай эле өлгөн оюнчулардын денелери өрттөлүп, байкоо аянтчасынан өчүрүлүп, эми оюнчулардын саны дагы да азайды. Кихун командасына бири-бирибизди сандар менен атап жүрө бербей таанышып алалы деп таанышып башташты. Али өзүнүн пакистандык экенин айтып, Себёк дагы өзүн тааныштырып, кары киши болсо көпкө чейин кыйналып, өзүнө өзү суроо берип, бирок өз атын такыр эле эстей албай койду. Жанагы дарыгер Сандоктун жаратын тегип берип, анын командасы жогору жактагы көп акчаларды карашып, эгер биз башка оюнчулардын бардыгын өлтүрсөк, бул акчалардын бардыгы биздики болот деп эле сүйлөшүп жатышты. Бир эле Тополоңдо Сандоктун командасы бир топ оюнчуну өлтүрүшүп, 107 оюнчудан 80 эле оюнчу калды. Миньо болсо адаттагыдай эле Сандокко жагалданып жатты. Тергөөчү Чунхо уктоочу бөлмөсүнө кайтып келип, жарык өчүрүлгөндө кайрадан төшөгүнө чүмкөнүп алып, бул кайсыл арал экенин билбесе дагы, көргөн билген бардык маалыматтарын жазып жөнөтүп жатты. Ошентип таң атып, Кихун ойгонуп кетсе, кары адам таң атканча уктабай отуруп, Кихун андан эмнеге уктаган жоксуз деп сураса, кары киши ага менин силерге Тополоң учурунда жардамым тийген жок, ошон үчүн бир жардамым тийсин деп таң аткыча уктабай силерди кайтарып отурдум деп айтты. Ошентип ал күнү 3-үчү оюн башталмакчы болуп, бет капчан адамдардын бардыгы бөлмөлөрүнөн чыгып, оюнчуларды башка жака алып жөнөштү. Ал жерден оюнчуларга 10 адамдан турган топ түзүүгө буйрук берилди. Санво командасына биз 5 адам экенбиз, дагы ар бирибиз бирден адам таап келели деп. Бирок бизде бир кыз жана бир кары киши бар болгондуктан биз алсызбыз. Ошол үчүн жалаң күчтүү эркектерден издейли деп оюнчуларды издеп жөнөштү. Бул кезде кийинки оюндун аталышын билип алган Сандок жалаң күчтүү эркектерден 10ду тандап команда түзүп алды. Миньо Сандоктон командасына кошуп алууну суранып ыйлап баштады. Сандок болсо анын жакшылыгын бат эле унутуп, аны командасынан чыгарып салды. Бир заматта командасынан чыгып калган Миньо Сандокту каргап шилеп жатты. Себек командасына адам таба албай жалгыз отурган бир кызга келип сунуштады. Ошентип 80 оюнчу 10-10дон болуп 8 топко да бөлүнүп калышты. Бирок Кихундун командасында кары киши бир адам таап келе албай калгандыктан, алардын командасында 9 эле оюнчу болуп калды. Анда аларга командасынан чыгып калган Миньо келип кошулуп, Кихундун командасы башка адам жок болгондуктан айласыздан кошуп алышты. Оюнчуларга командаларга бөлүнүү үчүн берилген 10 мүнөттө аягына чыгып, эми оюнчуларды башка жака алып барышты. Оюнчулар ал жака киришип, бирок дагы эле оюндун эмне жөнүндө экенин түшүнбөй жатышты.
башташты. Оюнчулардын баардыгын отургузушуп оюндун аталышын айтып түшүндүрүштү. Көрсө ал оюн кадимки эле аркан тартыш экен. Бирок албетте жөнөкөй эмес, абдан кооптуу. Утулуп калган команда дароо эле өлүмгө кетет. Ошентип оюндун башталышында биринчи команда менен жетинчи команда күч сынашмай болду. Эки команданы бийик жерге чыгарышып, ар биринин колдорун кишендеп арканга бекитип салышты. Белги берилип, оюн башталып, эки команданын оюнчулары өмүрлөрү үчүн болуп көрбөгөндөй күрөшүп жатышты. Акыры Сандоктун командасы күчтүүлүк кылып тартып кетишип, каршылаш команда сүрүлүп түшүп, арканга асылып калышты. Ортодогу курч темир арканды чарт кесип, жетинчи команда бийиктиктен ылдый кулап дароо эле мерт болушту. Өлгөн оюнчуларды бет капчан адамдар алып кете башташты. Ал жердеги бир адамдын өлбөй чала жан болуп жатканын көргөн бет капчан адам ал адамды үкөккө салгандан кийин анын органдарын алыш үчүн үкөктүн сыртына белги коюп коюшту. Кийинки кезекте Кихундун командасы менен 5-чи команда күч сынашмай болуп, Кихундун командасы жалаң эркектерден турган командага туш болушту. Эки команданы жогоруга алып чыгып жөнөштү. Кихундун командасы дароо эле эми биздин күнүбүз бүттү, биз алсызбыз деп жатышса, кары киши аларга мен жаш кезде менин командам бул оюндан далай жолу жеңген. Бул оюнда эң башкысы күч эмес, ыкмаларды да колдоно билиш керек деп айтып жатса, оюнчулар кары кишини алжып калган деп ойлошуп, аны угушкан деле жок. Бирок Кихун кары кишинин сөзүн эп көрүп, командасына баардыгын кары киши айткандай кылабыз деп айтты. Кары киши өзүнүн ыкмалары боюнча эң алдыга өзүнө ишенимдүү адамды койду. Эң артына эң күчтүүсү деп Алини тургузду. Анан да оюнчулардын бирин аркандын оң жагына тургузса, экинчисин сол жагына тургузуп, оюндун башында эки бутуңарды тең алгыла деп, анан оюн башталганда ошол бойдон артка чалкалап, каршылаш команданын күчүн кетириш үчүн жок дегенде 10 секунд ошол бойдон тартып тургула деп түшүндүрдү. Кихундун командасы дал ошондой кылып, каршылаш команда күчүнөн тая баштаганда, Кихундун командасы баардыгы бир күн менен тарта башташты. Бул ыкма жакшы натыйжа берип, бирок болбой эле Кихундун командасы алсыздык кылды. Эми Кихундун командасы жеңилип баштаганда, Самво командасына кыйкырып, баардыгыбыз бирге 3 кадам алдыга жылабыз деп айтты. Ошондо каршылаш командага жыгылып түшүп көзүн жоготот. Бул биздин жалгыз мүмкүнчүлүгүбүз деп кыйкырса, команда анын сөзүнө макул болуп, дароо эле баардыгы бирге 3 кадам алдыга чуркашты. Ошентип 5-чи бөлүмдүн башында Кихундун командасы жан дүрөп, каршылаш командасы менен таймашып жатышат. Самвонун сунушу менен алардын командасы баардыгы бирдей 3 кадам алдыга чуркамай болушту. Ошентип алар 3кө чейин санап, баардыгы бирдей алдыга жылганда, каршылаш команда тең салмактарын жоготуп, баардыгы тең жыгылып түшүштү. Кихундун жүрөгү оозуна тыгылып, бийиктиктен арканга асылып калды. Кихундун командасы убакыттан пайдаланып, дароо эле жулкулдата тартышып, каршылаш команданы сүйрөп жөнөштү. Дагы бир топко тартышып, акыры көзүн жоготкон каршылаш команда биринин аркасынан бири алып, бийиктикте арканга асылып калышты. Ал адамдардын салмагы Кихундун командасын кайрадан алдыга сүйрөп жөнөп, бир кезде аркан кесилип, Кихундун командасы солдой эле жатып калышты. Өздөрүнөн бир канча эсе күчтүү команданы жеңип алган Кихундун командасы өздөрүнө да ишенбей турушту. Ошентип аркан тартыш оюну аяктап, 80 оюнчудан 40 оюнчу калды. Оор жагдайды баштарынан өткөргөн командалар кайрадан уктоочу жайга кайтарылды. Кихундун командасы аман эсен уктоочу жайга кирип келишкенде, Сандоктун командасы алардын жеңгенине ишенбей таң калып калышты. Адаттагыдай эле өлгөн оюнчулардын баардыгын ташып, өрттөгөнгө алып кетип жатышты. Уюшулган бет капчан адамдар өлбөй калган адамдардын үкөктөрүн белгилеп коюшуп, аларды өрттөй турган жерге салгандан кийин видео камерага карап белги беришип, ал эми видео камерадан карап башкарып отурган бет капчан адам белгиленген үкөктү ылдый жакка түшүрүп жиберип, андан соң гана өрттөгөн сыяктуу кылып коюшту. Төмөн жактагы бет капчан адамдар үкөктү ачып, ичиндеги адамды алып чыгышып, баягы дарыгер оюнчуду жашыруун алып келүүгө жөнөштү. Бул кезде Кихундун командасына кошулган Миньо алардын алдына туруп алып, ар нерсени сүйлөп жатат. Ал командадан силердин башчыңар ким деп сураса, Самво ага жооп берип, бизде башчы деген жок, биз баарыбыз теңбиз деп айтты. Тоочу маал болуп, жарыктын өчүрүлөрүнө 30 мүнөт калды. Кихун командасына башка командалардан коргонуу үчүн керебеттерди пайдаланып өзүбүзгө коргонуучу жай даярдап алалы деп сунуштаса, командасы ага макул болуп, дароо эле жарык өчкөнчө иштерин башташты. Бир кезде ал жерге Сандок басып келип, силер эмне жаш баланын жооругун кылып жатасыңар? Бул тосмолор силердин өмүрүңөрдү сактап кала албайт. Менин адамдарым бул тосмолорду бир эле мүнөттө талкалайт деп айтса, Кихун ага дароо жообун берип, сен бизди коюп өзүңдү ойлоп алчы. Азыр бизге караганда сен өзүң кооптуу жагдайдасың. Эгер мен сенин командаңда болсом, биринчи кезекте сени өлтүрмөкмүн. Анткени азыр сен оюнчулардын арасында эң күчтүүсүң. Өзүң деле жакшылап ойлонуп көрсөң, сен азыр бир нече чөйлөрдүн арасында жалгыз калдың деп айтты. Кихундун бул сөздөрү Сандокту дароо эле ойго салып, чындап эле өзүнүн командасы өзүнө зыян берип коюшу мүмкүн экенин түшүнүп калды. Сандок дароо эле кандуу кагылышка дайынданып жаткан командасына келип, бүгүн эч кандай кагылыш болбойт, эс алгыла деп койду. Командасындагы жанагы дарыгер оюнчунун жок экенин көрүп, кайда кеткенин сураса, командасы анын эбаагы эле дааратканага кеткенин, кайтып келе элек экендигин айтышты. Бул кезде бет капчан адамдар дарыгер оюнчуну жашыруун алып баратышат. Кихундун командасы коргонуу үчүн айланта тосмо тосуп коюшкандан кийин, Кихун командасына эртеңки оюнга баарыбыз даяр болуш үчүн баардыгыбыз кезектешип түнү менен кароол кайтаралы деп, бирден кароолчу койсок уктап калышы мүмкүн. Ошол үчүн экиден кароолчу коелу деп айтты.
Анда Санфо дароо эле биринчи кезекте мен кароолчу болом деп аны менен бирге Али күзөткө турмай болду. Ошентип жарыга өчүрүлүп Санфо менен Али күзөттө турушат. Али Санфого кечки тамактан алган жүгөрүсүн берип, баягыда шаардан үйгө чейин жетип алууга акча бергендиги үчүн Санфого рахматын айтты. Анда Санфо жүгөрүнүн жарымын алып, жарымын кайрадан өзүнө берип койду. Андан ары экөө бири-биринин үй бүлөлөрү, жашоолору жөнүндө сүйлөшүп отурушту. Кийинки көрүнүштө бир бет капчан адам тергөөчү Чунхону бир жака ээрчитип баратат. Тергөөчү Чунхо 29-саптагы кызматкер болгондуктан бир кезде аны ээрчитип бараткан адам токтой калып, 29-чу сен өз жумушуңду жакшы билбей жатасың. Өз ишиңди аткарбагандыгыңдын айынан сен эч ак эле өлүмгө кетмексиң. Бирок мен сени сактап калдым. Мындан кийин бул нерсе кайталанбасын деп аны андан ары алып жөнөдү. Андан соң алар жанагы адамдардын органдарын алып саткан бет капчан адамдардын тобуна келип кошулушуп, аларды текшеришкенден кийин ал жердеги адамдар 29-чу сен акыры келдиңби, сен кайда эле жүрөсүң, же эмне өзүңдүн милдеттериңди унутуп калдыңбы деп башташты. Чунхо болсо аларга эч нерсе деп сүйлөгөн жок. Бул көрүнүштөн кийин тергөөчү Чунхонун да адамдардын органдарын саткан топтун курамында экенин түшүнөбүз. Жанагы дарыгер оюнчу болсо түнү менен уктабай бир нече адамдарга операция жасап органдарын алып жатат. Түн ортосунда Санфо Кихунду ойготуп, экөө алмашып Кихун күзөткө турду. Бул кезде Сандоктун командасынан да бир адам күзөткө туруп, Сандок негедир өзү да уктай албай жатты. Анткени ал Кихундун сөздөрүнөн кийин өзүнүн командасына да ишене албай калды. Дарыгердин дагы эле кайтып келе элек экенин көрүшүп, бул нерсе Сандоктун командасына аябай эле таң калыштуу болуп жатты. Бет капчан адамдарга эч жерде сүйлөгөнгө болбогондуктан бул жерде алар эркин бири-бири менен маек куруп жатышты. Кихун кары киши менен күзөттө отуруп, имараттын ичинде бир нерселер боло баштап, куралчан күчтөр жөнөкөй адамдарды ур-токмокко алып жатканы көз алдына тартыла баштады. Кары киши андан эмне болду деп сураса, Кихун өзүнүн арманын айтып, мен 10 жылдан ашык иштеген компанияда мени жумуштан алып салышкан. Мени эле эмес, башка көпчүлүк адамдарды жумуштан чыгарып салышкандыктан биз баарыбыз биригип көтөрүлүшкө чыкканбыз. Ошол окуялар азыр менин эсиме түшүп кетти деп айтса, кары киши да ал көтөрүлүш жөнүндө гезит бетинен окугандыктан маалыматы бар экен. Бир кезде кары киши жөтөлүп кыйнала баштап, Кихун аны текшерип көрүп, кары кишинин ысуулап ооруп калганын билди. Бул кезде жанагы бет капчан адамдар бири-бири менен ар нерселерди сүйлөшүп, ушул оюндардын эң башында бир оюнчунун органдарын алалы деп, бирок ал оюнчунун бир бөйрөгү жок болуп калганын, бет капчан адамдар ал оюнчунун өлүгүн суунун ортосуна алып барып чөктүрүп жибергенин айтып жатышты. Алардын сүйлөшүп жатышкандарын ал жерде турган тергөөчү Чунхо угуп турду. Алар айтып жаткан бир бөйрөгү жок сууга чөктүрүп жиберген оюнчуну тергөөчү Чунхо өзүнүн бир тууганы Инходой элестетип кетти. Анткени бир тууганы Инхо Чунхого өзүнүн бир бөйрөгүн берген эле да. Бул кезде Кихун ооруп калган кары кишини төшөккө жаткырып, анын камын көрүп жатты. Тергөөчү Чунхо эч нерсе билдирбегенге аракет кылып, бет капчан адамдардан ошол өлгөн адам тууралуу маалыматтарды сурай баштаса, ал адамдар Чунхого сен эмне жинди болуп калдыңбы? Сен ал адамды өз колдоруң менен чөктүрүп жибербедиң беле деп айтышып, анан да сен акыркы күндөрү таап-такыр башкача болуп жүрөсүң деп Чунхонун өзүн такып сурай башташты. Анда Чунхо иштин оң болбой калганын сезип, чөнтөгүндөгү тапанчасын алууга даярданып жатса, дарыгер оюнчу мен бул жерде операция кылып жатам деп кыйкырып, бардыгынан акырын турууну суранды. Кихун кары кишини жаткырып койгондон кийин дагы бир оюнчу кыз менен күзөткө турду. Бул кезде бет капчандардын да иши аяктап, тергөөчү Чунхо дагы бир бет капчан адам менен эки каптолу органдарды асынып алышып, жашыруун жол менен аралдын жээгине кайык келе турган жака жөнөп кетишти. Эми дарыгер оюнчу бет капчан адамдардан кийинки оюндун аталышын сураса, бет капчан адам ага бизге кийинки оюндун аталышы айтыла элек деп койду. Анда дарыгер оюнчу аларга ишенбей дароо эле ызы чуу салып, ал жердеги операция кылган аспапты алып коркута баштады. Бул кезде Чунхо менен экинчи бет капчан адам жашыруун эшикти ачышып, ал жактан төмөндү көздөй кете башташты. Бул кезде дарыгер оюнчу бир бет капчан адамды барымтага алып, экинчи бет капчан адамга оюндун аталышын билип кел деп кыйкыра баштады. Анда бет капчан адам да куулукка салып, бөлмөдөн чыгыш үчүн ачкыч керек, ачкыч болсо менин чөнтөгүмдө деп, дарыгер оюнчу анын чөнтөгүнөн ачкычты алайын деп жатканда, бет капчан адам аны түртүп жиберип, куралын алып аны атканга аракет кылып, бирок дарыгер аны ага жетиштирбей эле аспабы менен сайып өлтүрүп салды. Экинчи бет капчан адам да ага кол салып, бирок дарыгер андан качып сыртка чыгып кеткенге жетишип калды. Бул кезде Чунхо төмөнгө түшүп барат. Алар түшүп бараткан жолдо көптөгөн жарылуучу заттар бар экенин көрдү. Бул жарылуучу заттар эмне үчүн коюлган деп экинчисинен сураса, ал бет капчан адам жарылуучу заттардын эмне үчүн орнотулганын түшүндүрүп, 29-чу кызматкерден аябай шектенип калгандыктан Чунхо төмөнгө түшкөндө ага дароо эле бычак такап бет кабын чечүүсүн талап кылды. Бул кезде дарыгер оюнчу уктоочу жайга жол таба албай качып жүрөт. Ал качып жүрүп бир кезде баягы оюн аянтчасына чыгып калды. Бул кезде Чунхо айласыздан бет кабын чечип, аны тааныбай таң калып турган бет капчан адамга дароо эле тапанчасын такап, анын да бет кабын чечүүгө мажбурлады. Дарыгер оюнчунун аркасынан бет капчан адам жетип келип, сен уктоочу жайга барышың керек, эгер бизди көрүп калышса, экөөбүздү тең өлтүрүп салышат деп дарыгер оюнчуну тынчтандыра баштады.
Чунхо экинчи адамдын бет кабын чечтиргенден кийин андан силер чөктүрүп жиберген оюнчунун аты ким эле деп сурады. Анда экинчи адам ал оюнчунун атын билбээрин айтып, оюнчулардын өздүктөрү башчынын бөлмөсүндө гана сакталган деп айтты. Чунхо алар чөктүрүп жиберген адамдын кызы экенин, анан да башчысынын бөлмөсүнө түз эле чыгып бара турган жолду билип алган соң, ал адамды дароо эле өлтүрүп салды да башчысынын бөлмөсүнө жөнөдү. Бул кезде бет капчан адам дарыгер оюнчуну ишендириш үчүн өзү да бет кабын чечип, дарыгер оюнчуну тынчтандырып, анын аркасына өтүп, аны бычагы менен сайып өлтүрөйүн деп калганда, анын колуна ок тийип, аларды көрүп калган башчысы келип калган экен. Башчысы ал кызматкерге: "Сен баардык эрежелерди буздуң. Бул жердеги оюнчулардын баардыгы тең болушу керек. Сен болсо алардын кээ бирлерине оюндун аталышын айтып, эрежени гана бузбастан аларга мүмкүнчүлүк түзүп берип жатасың." Бул жерде оюнчулардын баардыгына бирдей мүмкүнчүлүк берилип, акча кимге буйрулган болсо ошол алып кетет деп айтып, ал кызматкерди дароо эле атып салды. Андан соң дарыгер оюнчуну да аткылап өлтүрүп салышты. Бул кезде башчынын бөлмөсүн билип алган Чунхо тапанчасы менен атып, ал жактын кулпусун талкалап кирип, башчынын бөлмөсүн изилдей баштады. Бул кезде башчысы башка өлгөн кызматкерлерди да таап, оюнчулардын уктоочу жайынан жарыкты күйгүзүп, кайсы сандагы кызматкерлердин жок экендигин аныкташып, баардыгы тең белгисиз кызматкерди издей башташты. Баардык оюнчуларды имараттын ортосуна чогултушуп, ооруп калган кары кишини да кыйнап тургуза башташты. Бул кезде Чунхо оюнчулардын өздүктөрү сакталган бөлмөнү таап, издеп жүрүп, ал жерден акыры өзүнүн бир тууганы Инхонун да өздүктөрүн таап алды. 6-бөлүмдүн башында баардык оюнчуларды кийинки оюнга даярдап, имараттын ортосуна тизип жатышат. Кихун ооруп жаткан карыя шымын булгап койгонун көрүп, өзүнүн үстүңкү кийимин чечип, карыянын белине ороп берди. Бет капчандардын башчысы оюнду баштоого буйрук берип, оюнчуларды оюн аянтчасына алып жөнөштү. Оюнчулар оюн аянтчасына кетип баратышып, имараттын ортосунда асылып турган 3 бет капчан адамды жана бир оюнчуну көрүштү. Имараттын ичинен үн жаңырып, бул оюнчу жана кызматкерлер эрежелерди бузгандары үчүн татыктуу жазаларын алышканын, эгерде дагы кимде ким эрежелерди бузса, алар да сөзсүз түрдө жазаларын алаары айтылды. Бул кезде Чунхо документтерди сүрөткө тартып жатса, башчысынын бөлмөсүндө телефонго коңгуроо келип калды. Ал телефонду алып көрөйүн деп жатса, эшик ачылып, башчысы кирип келди. Анда Чунхо дароо жашынып калып, башчысы келип телефонду алып, ал жактагы адамга 1-2 маселе жаралганын айтып, бирок коноктор келе беришсин, оюн өз убагында өтөт деп койду да телефонду коюп сыртка чыгып кетти. Оюнчуларды адаттагыдай эле бир жерге алып барышып, имараттын ичинен кайрадан үн жаңырып, баардык оюнчулар 2-2ден болуп бөлүнүп, команда түзгүлө деп буйрук берилди. Аны укканда топ-топ болуп командаларга бөлүнгөн оюнчулар 2-2ден болуп бөлүнө башташты. Чунхо башчынын бөлмөсүндө турган телефонду алып, полиция адамдарына чалганга аракет кылды. Бирок ал телефондон такыр эле чалганга мүмкүн эмес экен. Бул кезде Миньо Кихунга келип, мени өз командаңа ал деп айтып, ал унчукпай койгон соң Самвого барып, менин колуман көп нерсе келет деп ар кимге жалдырай баштады. Эркектердин баарысы кыздарды өз командасына алгысы келген жок. Анткени белгилүү болгондой, кыз кишилер алсыздык кылат деп ойлошту. Кихун Самво менен бир команда болоюн деп ага кайрылайын деп жатса, Самво Алини тандап бир команда болуу сунушун айтты. Кечигип калган Кихун силерден эң мыкты команда чыгат деп айтып, жанындагы 2 оюнчу да бири-бири менен команда түзүп кетишти. Анда Кихунга баягы эле кары киши калып, ал Кихунду көздөй басып келе жатса, Кихун кары киши менен бир команда болгусу келген жок. Бирок кары киши да Кихунга бир командада болуу сунушун айтпастан, өзүнүн үстүңкү кийимин чечип берип, ийгилик каалап кетип калды. Сандок болсо командасындагы эң күчтүү адамды тандап алды. Кыздарды эч ким командасына албагандыктан Себек жанагы 240-оюнчу менен бирикти. Кихунга башка командадан бир оюнчу келип, өзүн мактап, мен өзүмдү баардык оюндардан мыкты көрсөтө алам деп Кихунга команда болуу сунушун айтты. Анда Кихун ар ойлонуп, бери ойлонуп атып, бурчта жалгыз отурган кары кишини көрүп, ага боору ооруп кеттиби айтор, дароо эле кары кишиге барып, команда болуу сунушун айтып колун берди. Ошентип команда түзүүгө берилген 10 мүнөттө аягына чыгып, оюнчулардын баардыгы оюн аянтчасына жөнөй башташты. Жанагы дарыгер оюнчу өлүп калганына байланыштуу бир оюнчу ашык болуп, командасы жок болуп калды. Миньо канчалык ар кимге жалдырабасын, аны эч кимиси командасына албай коюшту. Оюнчулардын баардыгы кетишкенден кийин жалгыз калган Миньону бет капчан адамдар бир жака алып кетишти. Оюнчулар оюн аянтчасына келип, бет капчан адамдар оюнчуларга кийинки оюндун эрежелерин түшүндүрүп жатышат. Оюнчуларды оюн аянтчасына таратышып, ар бир командага бирден бет капчан адам күзөткө туруп, ар бир оюнчуга бирден баштыкча берилди. Баштыкчанын ичинде бир нечеден кичинекей тоголок таштар бар экен. Бул нерсе оюнчуларга алар жаш кездеринде ойногон оюнду эстерине түшүрдү. Кары киши менен Кихун экөө тең бул оюнду билгендиктен, Кихун кары кишиге эми сиз экөөбүз башкалардан көптөгөн таштарды утуп алабыз деп сүйүнүп жатты. Бирок эң өкүнүчтүүсү, бул кезде оюндун толук эрежелери айтыла элек. Ошол кезде имараттын ичинен үн жаңырып, Кихун менен кары киши башка оюнчулар менен эмес, бири-бири менен ойной турганын билишти. Бирок оюнчулар каалагандай оюндарды ойношуп, негизгиси каршылаш оюнчунун таштарын күчкө салып тартып албай, каршылаш оюнчунун баардык таштарын алышы керек экен. Муну укканда баардык оюнчулардын ойлору түп тамыры менен өзгөрүп,
Кары киши болсо эч нерсе менен иши жок, кооптуу оюнда ойноп жатканын сезбей акылынан ажырап калгандай болду. Ал аңгыча оюн да башталып, аларга берилген 30 мүнөт кете баштады. Самво Алиден сен бул оюнду билесиңби деп сураса, Али Корея эмес болгондуктан ал оюнду билбейм деп жооп берди. 240-оюнчу Себёко башкаларга окшоп оюн ойнобостон убакыт аз калганда эле баардыгын бир чечүүчү оюн кылалы деп сунуштады. Анда Себёко ага биз оюндун аягына чейин эмне кылабыз деп сураса, 240-оюнчу ага бири-бирибиздин жашоолорубуз жөнүндө сүйлөшүп, сырыбызды айтышалы. Анткени экөөбүздүн бирөөбүз оюндун аягында өлөрүбүз анык деп айтты. Кары киши болсо такыр эле акылынан айнып калган Байтор Кихунду укпай эле менин үйүм ушул жакта болчу деп үйүн издеп, аялын, балдарын издеп жөнөдү. Убакыт зымырап өтүп жаткандыктан Кихун кары кишини эсине келтиргенге аракет кылып жатты. Самво болсо Алиге оюндун эрежелерин үйрөтүп, колуна жашырылган таштардын жупсан же таксан экенин аныкташ керек экен. Бул кезде Сандоктагы өзү тандап алган оюнчуга жек көрүү сезими пайда болуп, оюнду ойноп башташты. Каршылаш оюнчусу дароо эле ута баштап, Сандоктун кыжыры кайнап, бирок ал жерде бет капчан адам күзөттө тургандыктан эч кандай нерсе кыла алган жок. 240-оюнчу Себёк менен кызыктуу маек куруп сүйлөшүп жатышты. Бул кезде оюнду жаңы үйрөнгөн Али Самвонун колундагы шариктердин жуп же таксан экенин туура таап, Самвону дароо эле ута баштады. Кихун кары кишиге жок дегенде бир жолу оюн ойноп коюңузчу деп суранса, кары киши болбой эле ар нерселерди сүйлөп, аялын жана балдарын издей берди. Анда ачуусу келген Кихун кары кишини жулкулдатып, ага түшүндүргөнгө аракет кылып, ыйлагысы да келе баштады. Бул кезде Сандок өзүнүн таштарынын баардыгын каршылашына уттуруп жиберип, солдоюп эле отуруп калды. Бирок ал дагы бир амалын таап, бул жерде оюнчулардын баардыгы тең укуктуу. Азыр эле сен айткан оюнду ойноп бүттүк. Эми мен айткан оюнду ойнойбуз десе, каршылашы ага такыр эле көнгүсү келген жок. Анда Сандок ал жердеги бет капчан адамга менин дагы укугум бар. Ар бир оюнчу бирден оюнду тандаганга укуктуу десе, бет капчан адам андай кылууга болот деген жообун берди. Бул кезде Самво дагы таштарынын баарын Алиге уттуруп, жалгыз эле акыркы бир ташы калды. Бат эле утулуп калган Самво ачуусу келип Алини жакадан алып, сен алдамчы окшойсуң, кантип эле баардык таштарды жаңылбай таап алдың деп кыйкыра баштады. Себёк 240-оюнчуга өзүнүн жашоосу жөнүндө айтып, атасын такыр эле көрбөгөнүн, апасы болсо Кытай тарапка кирип кеткенин, кичинекей ийниси менен эле көптөгөн азап тозокторду көрүп, канча жылдан бери апасын издеп келишкенин, бул жактан аман эсен чыкса энисин алып Кытайга өтүп, сөзсүз түрдө апасын табаарын айтып жатты. Кихун акыры кары кишини ойноого көндүрүп, аны менен ойной баштады. Бирок Кихун дагы кары кишиге дароо эле утула баштады. Сандок болсо дагы бир оюнду ойлоп таап, каршылашы менен кайрадан күч сынаша баштады. Убакыттын аякташына 13 мүнөт калды. Эми Самво утулуп калганын мойнуна алып, Алинин эч кандай алдамчы эмес экенин айтып, көз жашын көл кылып, андан кечирим сурай баштады. Бул кезде Кихун кары кишиге дагы бир топ таштарын уттуруп жиберди. Бет капчан адам анын таштары түгөндүк өтүп, Кихунду атайын деп калганда, Кихун дагы бир ташы калганын айтты. Сандоктун ойлоп тапкан оюну болсо бир кичинекей чуңкурча казышып, бир аз алысыраак туруп алып, таштарды ошол чуңкурга түшүрүш керек экен. Бирок бул жолу экөөнүн тең таштары чуңкурга түшпөй жатты. Самво Али менен сүйлөшүп, аны алдай баштады. Байтор ал Алиге биз оюнду аяктабай туралы, андан көрө айланадагы башка оюнчулар менен сүйлөшүп, ошолор менен ойнойлу. Мисалга алсак, кээ бир оюнчулар оюндун аягына чыкканга жетишпей, оюндун акырында экөө тең өлүп кетишет. Ошондойлорду тапсак же башка оюнчулар менен сүйлөшүп ойносок, буюрса экөөбүз тең аман калып, кийинки оюнга өтөбүз деп Алинин башын айландыра баштады. Берилген убакыт аягына чыгып баратат. Кээ бир утулган оюнчулар өлө баштады. Кихун кары киши менен акыркы ташын ойноп жатып, кары кишинин колундагы таштар таксан экенин айтат. Кары киши колун ачканда Кихун ал жакта жупсан экенин көрүп, эми эмне кыларын деле билбей калды. Ошол кезде кары киши баардыгын унутуп калгандай болуп, сен эмне дедиң эле деп кайра суроо салды. Анда Кихун бул кары киши чындап эле акыл эсинен ажырап калган го деп, бир аз ойлонуп туруп, мен жупсан деп айткам деп кары кишини алдап койду. Кары киши мен анда утулуп калган турбаймбы деп таштарын Кихунга өткөрүп берди. Бул кезде Самво өзүнүн акыркы ташын Алинин таштарынан кошуп баштыкчага салып, айланадан оюнчуларды издөөгө жөнөмөкчү болушту. Али оюнчуларды издеп жөнөгөндө Самво аны кайрадан чакырып, башка оюнчулардын арасында таштарды көтөрүп жүрүш кооптуу. Алар сенин таштарыңды тартып алышы мүмкүн. Мен азыр сага таштарды коопсуз сактоо үчүн бир нерсе жасап берем деп эле Алинин баштыкчасын алып жерге коюп, өзүнүн үстүңкү кийимин чечип, үстүнөн жаап койду. Андан соң ич кийимин чечип, айырып бир нерсе жасай баштады. Бул кезде оюн аяктап бараткандыктан Себёк менен 240-оюнчу баардыгын бир эле чече турчу оюнду баштамакчы болушту. Сандок менен каршылашы чуңкурга таштарды такыр эле түшүрө албай, Сандок акыркы ташын ыргытса, анысы да чуңкурдун кырына барып туруп калды. Анда каршылашы Сандокко карап, сенин ишиң бүттү окшойт деп акыркы ташын ыргытты. Бирок анын ташы ыргып барып Сандоктун ташына тийип, Сандоктун ташы чуңкурга түшүп кетти. Аны көргөн Сандок сүйүнгөндөн каткырып жатса, каршылашы ал жерден дароо эле качып жөнөдү. Бирок канчалык качканы менен кайда бармак эле, аны дароо эле атып салышты. Бул кезде Самво өз ишин жасап, жөнөкөй эле таштарды салып толтуруп койгон баштыкчаны Алинин мойнуна асып койду. Эч кандай жаман ою жок. Али Самвого ишенип калды. Бул кезде Кихун дагы акылынан ажырап калган кары кишини алдап, дээрлик баардык таштарын утуп калды. Оюнчулар
тишкесинен өлүп жатышат. Али болсо Самвого ишенип өздөрүнө ылайыктуу оюнчуларды издеп жүрөт. Самво болсо кийиминин астында калган чыныгы оюндун таштарын өзүнө алды. Дароо эле бет капчан адамга барып таштардын баары менде деп көрсөтүп, мен баардыгын оюндун эрежеси боюнча кылдым. Эч кандай күч колдонбостон таштардын баарын өзүмө ала алдым деп айтса, бет капчан адам анын таштарын кабыл алды. Себек менен 240-оюнчу экөө бирден таш ыргытмакчы болуп, кимдики дуалга жакын түшкөн болсо ошол оюнчу жеңсин деп сүйлөшүштү. Бул кезде кары кишинин таштары такыр түгөнүп, кайра Кихундан таш берип турчу деп сурай баштады. Анда Кихундун ыйлагысы келип, кары кишиден кечирим сурап, ал жактан кетип баратса, кары киши чөнтөгүнөн дагы бир таш алып чыгып, менде дагы бир таш бар экен деп айтты. Кихун дароо эле таштарын төгүп санап көрүп, чындап эле бир таш кем экенин билди. Бирок бул кезде кары киши кайрадан эле балдарын издеп бир тарапка кетип баратат. Себек ташын дубал жака ыргытып, кезек 240-оюнчуга келгенде ал ташты ыргытпай жөн эле түбүндө таштап койду. Анда Себек сен эмне кылып жатасың деп андан сураса, 240-оюнчу мен сенин жашооң менен тааныштым. Сен сөзсүз түрдө бул жерден аман эсен чыгып, апаңды издеп табышың керек. А мен болсо бул жактан аман эсен чыккан күндө да андан ары эмне кыларымды билбейм. Эч кандай максатым жок. Ошон үчүн мен сага мүмкүнчүлүк берем деп айтты. Али Самвого кайтып келип, аны такыр эле таппай койду. Ошондо гана ал Самвого алданганын түшүнүп, баштыкчаны карап, анын ичинде жөнөкөй эле таштар экенин көрдү. Андан соң эле анын артынан бет капчан адам тапанчасын такап, имаратка кирип бараткан Самво тапанчанын атылган добушун укту. 240-оюнчу да өлтүрүлүп, Себек ыйлаган бойдон имаратка кирип баратты. Убакыт болсо такыр эле аз калып, Кихун акыркы таш үчүн кары кишинин аркасынан жүрөт. Бир кезде Кихун кайрадан ачууланып, убакыттын бүтүп баратканын айтып, кары кишиден ойноп коюуну суранып ыйлап баштады. Акыры кары киши Кихун менен ойногонго макул болуп, бирок Кихунга бир шарт коюп, мен болгон ташымды коем, сен да болгон ташыңды бүт коесуң десе, Кихун дароо эле ачууланып, мен эмне үчүн сиздин жалгыз ташыңызга баардык ташымды коюшум керек? Бул сиз үчүн уят эмеспи деп айтса, кары киши Кихунга карап, а сен менин таштарымдын баарын алдап алып койгонуң уят эмеспи деп айтты. Ошондо Кихун кары кишинин эч кандай акылынан ажырабай эле аны сынап жатканын түшүнүп калды. Эми Кихун кары кишинин бетине карай албай, уялгандан жерге кирип кетейин деп калды окшойт. Бирок кары киши акыркы ташын Кихундун колуна карматып, тескерисинче Кихунга баардыгы үчүн рахматын айтып, мен сени менен өлүм алдында эң кызыктуу убакытты өткөрдүм деп аны кучактады. Кихун кары кишиге рахматын айтып, аны менен коштошуп имаратты көздөй жөнөдү. Бир аздан соң эле тапанчанын атылган катуу добушу чыкты. Кихун көз жашын көл кылып, ыйлаган бойдон кетип баратты. 7-бөлүмдүн башында мурунку оюндан өлгөн оюнчуларды алып кетип жатышат. Башчысы кол алдындагы адамдарга эреже бузган кызматкерди таптыңарбы деп сураса, кол алдындагы адамдар издеп жатышканын, бирок табылбай жатканын айтышты. Анда башчысы жакында коноктор келээрин эскертип, ал кызматкерди эртерээк тапкыла деп буйрду. Жеңген оюнчулар уктоочу жайга кайтып келишип, керебетте жаткан Миньону көрүштү. Көрсө бет капчан адамдар аны өлтүрбөй эле бул жака алып келип койгон экен. Башчысы бөлмөгө келип телефонду алып сүйлөшөйүн деп жатып, телефондун сол тарабынан коюлганын көрдү. Телефондон бирөө менен сүйлөшүп, конокторду күтүп жатабыз деп кабар берди. Андан соң телефонду оң жагынан коюп сыртка чыгып жөнөдү. Бирок сыртка чыкпастан тапанчасын алып артка кайрылды. Мен сенин ушул жерде экениңди билем. Мен телефонду дайыма оң тарабынан койчумун. Сен кармалдың деп. Сен ким болсоң да менин колуман аман кетпесиң деп издей баштады. Оюнчулардын документтери сакталган жерге кирип келип, ал жердеги тартманын ачылып калганын көрдү. Эми башка текчелерди карайын деп жатса, адамдары байланышка чыгып, аралдын жээгинен өлгөн адамдын денесин табышканын айтышты. Аны уккан башчысы дароо эле ошол тарапка жөнөп кетти. Бирок Чунхо ошол эле бөлмөдө жашынып турган эле. Оюнчулар кечки тамакка берилген картошканы жеп, тилдерин жутуп алгандай унчукпай отурушат. Бүгүнкү оюн аларга өзгөчө сокку урду окшойт. Самво Кихунга сен көп эле кайгыра бербе. Сен ал кары кишини тааныганыңа болгону бир жума эле болду го деп айтты. Тиги 69-чу оюнчуга чындап жаман болду. Анткени ал бул оюнга аялы менен келген болчу деп айтты. Бир кезде аялын жоготкон оюнчу туруп келип, баарыңар тең добуш бергиле. Бул каргыш тийген оюнду токтотолу деп жатса, Самво ага жетип келип, биз оюнду токтотсок сенин аялың тирилип келип калабы. Ушуга чейин ойноп келип, эми токтотуп коймок белек деп кыйкыра баштады. Бул кезде башчысы аралдын жээгине жетип барып, өлүп калган кызматкерди көрүп, анын чөнтөгүнөн полиция кызматкеринин документин табышты. Көрсө Чунхо баягы кемеден сууга түшүрүп жиберген кызматкердин чөнтөгүнө өзүнүн документин салып койгон экен. Ал кызматкерди аралдын жээгинен табышкан соң, башчысы эреже бузган кызматкер табылды деп ойлоп, тергөөчү Чунхо кайрадан билинбей калды окшойт. 69-чу оюнчу дагы эле оюнду токтотолу деп ыйлап жатат. Кихун болсо кары киши карматкан кичинекей тоголок ташты дагы эле кармап жүрүптүр. Бул кезде аралга учак конуп, жанагы башчысы күтүп аткан коноктор да келип калышты. Кийинки көрүнүштө жанагы башчысы деп жаткан адам бир бөлмөгө кирип, ал жерде отурган адамга коноктор келип калышты деп айтты.
көрсө ал жерде андан дагы чоң башчысы бар экен. Бул жерде баардыгы бет капчан жүргөндүктөн келген коноктор да бет капчан келишти. Көрүнүшүнө жана сүйлөгөн сөздөрүнө караганда алар абдан эле бай адамдар экен. Алар дароо эле уюштуруучу кайда деп сурашса, кара бет капчан адам аларга бир аз маселелер жаралып, ошого байланыштуу ал бүгүнкү оюнга катыша албайт деп койду. Андан соң келген конокторду бир жакты көздөй алып жөнөдү. Аларды бир өтө жасалгаланган имаратка алып келишти. Коноктордун ичиндеги бир семиз адам видео байкоону көрүп дароо эле кыйкыра баштады. Көрсө уктоочу жайда жанагы аялын жоготкон 69-оюнчу өз өмүрүн кыйганы жатыптыр. Ал эми жанагы семиз адам ошол 69-оюнчуга көп акча коюптур. Көрсө ал жердеги чириген бай адамдар өздөрү тандаган оюнчуларга миллиондогон акчаларды коюшуп, өздөрүнчө да оюн кылып кумарга батышат экен. Бул кезде конокторго кызмат кылган кызматчылардын бирин Чунхо тосуп алып, аны бир жерге алып кирип, колу бутун байлап, кийимдерин алып кийип алды. Баардык болгон нерселерди тартып алуу үчүн телефонун ыңгайлуу жерге салып алды. Оюнчулар эс алып жатканда бир кезде жарык күйүп, бет капчан адамдар сырттан үкөк көтөрүп кирип келишти. Оюнчулар эмне болуп кеткенин түшүнбөй, 69-оюнчунун өлүп калганын билишти. Эми 16 оюнчу калып, жогорудагы айнек идишке дагы да акчалар түшүп калды. Андан соң дароо эле оюн башталмакчы болуп, оюнчуларды алып жөнөштү. Бул кезде коноктор дагы кийинки оюндун эмне экенине кызыгып күтүп калышты. Тергөөчү Чунхо кайрадан кызматкерге айланып, конокторго кызмат кылып жүрөт. Андан соң кара бет капчан адам конокторго кийинки оюндун аталышын айтып түшүндүрө баштады. Оюнчуларды болсо дагы бир аппак бөлмөгө алып келишип, алардын маңдайында бирден 16га чейин жазылган сандар турду. Имараттан үн жаңырып, оюнчуларга өзүңөр каалаган, өзүңөргө жаккан санды тандап алгыла деп айтылды. Оюнчулар бир аз ойлонуп турушуп, андан соң тез ойлонгондор дароо эле ортодогу сандарды тандап кете башташты. Ортодогу сандар тандалып кетип, башындагы сандар менен аягындагы сандар калды. Оюнчулар тандаган сандар алардын кезегине байланыштуу болгондуктан оюнду эң биринчи баштоо же аягында туруу кооптуу деп ойлошту. Кихун кайсы санды тандаарын билбей төмөнгө түшүп дароо эле бир санын көздөй басты. Бирок кайра токтой калып ойлонуп, эгер мен оюнду эң биринчи баштасам, оюндун кандай экенин билбегендиктен дароо эле утулуп калышым мүмкүн. Ал эми аяк жагынан тандасам башка оюнчуларды көрүп тажрыйба алып калам деп дароо эле артын карап, бирок аяккы сандарды тандоого жетишпей калганын билди. Баардыгы ортодогу сандарды тандап кетишип, 16 сан менен эле 1 сан калды. Эми Кихун 1 санын же 16 санын тандаарын билбей турса, Кихундун аркасынан бир оюнчу келип, 1 санды мен тандайынчы деп суранды. Кихун бир аз ойлонуп, ага 1 санды берип, өзү 16 санын тандамак болду. Ошентип оюн башталмакчы болуп, оюнчулар оюн аянтчасына киргизилди. Киргенде эле алардын маңдайында 2 катар айнектерден турган узун көпүрө турду. Айнектердин бири 2 адамды көтөрө алса, бири 1 адамды да көтөрө албай сынып кетет экен. Оюнчулар болсо ошол сынбаган айнектер менен жүрүп отуруп, көпүрөнүн арка жүзүнө өтүш керек экендиги баарыбызга эле белгилүү болду окшойт. Оюндун шартын түшүнгөн соң 1 санды тандап алган оюнчу Кихунду карап, 1 санды тандап алганына аябай өкүнүп турду. Бул кезде жанагы семиз адам Чунхону чакырып, ага бет кабыңды чеч деп айтып, ар кайсы нерселерди кылдыра баштады. Оюнчулардын көпүрөнүн аркы тарабына өтүп кетүүгө болгону 16 мүнөт убакыт берилип, убакыт бүткөндөн кийин жанагы айнектердин баардыгы чачырап, жарылып кетет экен. Биринчи оюнчу айнектин үстүнө секире албай бир топко туруп, убакыт өтүп жаткандыктан башка оюнчулар аны кыйнай башташты. Акыры биринчи оюнчу секирип, сынбаган айнекке туш болду. Андан соң экинчи айнекке секирип, айнек сынып дароо эле бийиктиктен кулап кетти. Экинчи оюнчу сынган айнектин жанындагы айнекке секирип, андан соң кийинки сынбаган айнекти тапканга аракет кылды. Кийинки айнекке секирип, ал сына турчу айнекке туш болду. Анын артынан ал жерге чейин үчүнчү оюнчу келип, алдыдагы бир нече айнектерди көрүп, менин мүмкүнчүлүгүм деле жок окшойт деп дароо эле чуркап жөнөдү. 1-2 айнекти өткөндөн кийин ал дагы кулап кетти. Кийинки кезектеги оюнчулар арт-артынан келе жатышты. 4-чү оюнчу 3-чү оюнчунун кайсыл айнектерди басып өткөнүн билбей калгандыктан башка оюнчулардан сурап, алардын айтуусу боюнча сол тараптагы айнекке секирип, ал дагы түшүп кетти. Ошентип оюнчулар катары менен жол таап кетип баратышты. Кихун эгер ар бир оюнчу бирден айнек сындырып кулап отурушса, бизде мүмкүнчүлүк бар окшойт деп айтса, Самво ага бизде мүмкүнчүлүк бар, бирок бизге убакыт жетпей калышы мүмкүн деп айтты. 6-чы оюнчу алдыга жылбай отуруп алып, Кудайга жалынып, сактап калуусун суранып жатса, артындагы оюнчу анын жанына өтүп, аны тургузуп түртөмдөп жатып өзү кулап кетти. Эми 6-чы оюнчу анын жанындагы сынбаган айнекке секирип, анын артынан келген оюнчу аны дароо эле түртүп жиберип, ал да кулап кетти. Ал оюнчу дароо эле артын карап, артындагы Сандоко мени түртүп жибербе деп суранды. Кезек Кихунга да келип, ал бутун чечип жөнөй баштады. Ойлонуп кеткен Кихун эң алгачкы эле 2 айнектин сынбай турганын көрүп, коркконунан аны да эстеп калбаптыр. Аны байкаган Сибиок Кихунга жардам кылып, сол тараптагы айнек сынбайт деп айтты. Алдыдагы оюнчу да түшүп кеткен соң эми кезек Сандоко келди. Бул кезде 6,5 мүнөт убакыт калган эле. Эми Сандоко алдыга таакыр эле жылгысы келбей артын карап, мен эми алдыга таакыр эле жылбаймын, эгер керек болсо менден ашып өтүп кете бергиле деп койду. Коноктор болсо алыстан дүрбү менен көз салып отурушат. Эми жанагы семиз адам тергөөчү Чунхону өз кызыкчылыктарына колдонуу үчүн аны башка жакка алып кетти. Сандоктун аркасындагы оюнчу Сандокту түрткөнгө аракет
аракет кылып ага секиргенде Сандок дароо эле анын өзүн кулатып жиберди. Бул кезде тергөөчү Чунхо жанагы кудурган семиз адамга тапанчасын такап, бир заматта мышык болуп калган бай адамды видеого тартып, оюн жөнүндө баардык чындыкты айттырып алды. Эми Сандоктун артынан Миньо келип, ал Сандокко мен сендей коркок эмесмин, мен сенин алдыңа өтөм деп Сандоктун жанына секирди. Андан соң артын карап дароо эле Сандоктун белинен бекем кармап алды. Ал Сандокко мен сага ишенип сенин командаңа кошулсам, сен мени дароо эле сатып кеттиң деп. Эми экөөбүз тең өлөбүз деп эле Сандокту өзү менен кошо жыгып кулап кетишти. Бир кезде кара бет капчан адамга кабар келип, жанагы семиз адамдын эс ооп жатканын айтышты. Эми оюнда Самво, Себек, Кихун жана дагы бир адам калды. Ал Самвого мен айнек чыгарган заводдо 30 жыл иштегем. Айнектин сынаарын же сынбасын көрүнүшүнөн эле билип коем деп айтты. Самво андан анда эмне үчүн жана эле айткан жоксуң десе, анда ал адам мен алардын өлүшүн күттүм. Анткени алар да бизди өлтүргүлөрү келишкен деп айтты. Ошентип ал адам чындап эле сынбаган айнектерди таап өтүп баратты. Ал адамдын айнектерди таап жатканын көргөн коноктор менен кара бет капчан адам оюнду дагы кызыктуу кылыш үчүн жарыктарды өчүрүп салды. Эми жанагы оюнчу айнектин түсүн көрө албай, сынбаган айнекти табуу кыйын болуп калды. Эми ал айнектин үнүнөн тапмакчы болуп, ыргытканга бир нерсе барбы деп сураса, Кихун баягы кичинекей тоголок ташын берди. Ал адам биринчи айнекке ташты ыргытып көрүп, эми экинчи айнекти да текшерүү керек деп айтып, дагы бир нерсе барбы деп сураса, эч кимде эч нерсе жок экен. Бул кезде кара бет капчан адам белгисиз кызматкердин дагы эле алардын арасында жүргөнүн түшүнүп, бөлмөсүндөгү жашыруун жолду ачып карап, тергөөчү Чунхонун түшүп баратканын көрдү. Бул кезде убакыт дээрлик аяктап, 20 секундада эле убакыт калды. Айнекти таба албай койгон адамдын артына Самво өтүп, ал адамды дароо эле түртүп жиберди. Акыркы сынбаган айнек аныкталган соң Самво дароо эле секирип өтүп кетти. Себек менен Кихун дагы акыркы секундаларда секирип өтүшүп, баардык айнектер жарылып, чачырап, айнектер 3 оюнчунун бети баштарын тилип кетти. Көрүнүшүнө караганда Себек жарадар да болуп калды окшойт. Бул кезде жашыруун жолго түшкөн бет капчан адамдар ал жерде бир аквалангдын жок экенин көрүштү. Тергөөчү Чунхо болсо суу асты менен сүзүп баратат. Эми кара бет капчан адам баш болуп аралды тегерете белгисиз кызматкерди издеп жөнөштү. Бул кезде тергөөчү Чунхо аралдан бир топ алыстап сүзүп кеткенин көрөбүз. Эгер сизге биздин кылган эмгектер жагып жатса, мага жакты белгисин басып каналга катталып койгонду унутпаңыз. 8-ci bölümdün başında бет капчан адамдар мурунку оюндан аман калган 3 оюнчуну уктоочу жайга алып бара жатышат. Тергөөчү Чунхо бир нече убакыттан кийин аралга кайтып келип, аквалангын чечкен соң суу өтпөгөн жылтырак баштыкчасынан телефонун алып, телефонунда дагы эле байланыш жок болгондуктан бийик жерге чыксам байланыш кармайбы деген ой менен дароо эле тоо тарапка чуркап кетти. 3 оюнчуну уктоочу жайга алып келишти. Бул кезде бет капчан адамдар уктоочу жайдагы керебеттердин баардыгын жыйнаштырып, үч эле керебетти калтырып коюшуптур. Кихун Самвоко ачуусу келип, сен эмнеге ал оюнчуну учуруп жибердиң? Ал акыркы айнекти тапкана калбады беле деп айтса, Самво Кихунга эгер мен мындай кылбасам баарыбыз тең өлмөкпүз. Керек болсо мен Себек экөөңөрдүн өмүрүңөрдү сактап калдым. Сен эмне бул оюндун эрежелерин эмгиче түшүнө элексиңби? Ал оюнчу өзү деле 30 жыл айнек заводунда иштеп, айнектердин түстөрүн ажырата билсе да башка оюнчулардын өлүшүн күтүп отурган. Ошол үчүн бул жерде эч кимге ишеничтин кереги жок десе, Кихун андан бетер ачуусу келип, сен таакыр эле адамдык сапаттарыңды жоготуп бүтүпсүң. Биз тескерисинче ошол адамдын аркасы менен аман калдык деп айтты. Анда Самво Кихунга кайрадан жооп кайтарып, сен мага көп эле кыйын болуп, боорукер адам боло бербейчи. Бул оюнда мен жеңишим керек. Жеңиш үчүн мен баардыгына даярмын деп кыйкырды. Ошентип бул жолу экөө катуу урушуп, эми Кихун Самвону жек көрө баштап, экөөнүн достугу ушул жерден аяктап, эми душмандарга айланганы сезилип турду. Алаңгыча ал жерге бет капчан адамдар кирип келишип, 3 оюнчунун баардык оюндардан өтүп финалга жетип келгенин айтып куттуктады. Эми финалдын астында силерге кичинекей белегибиз бар деп айтып, бирок баарынан мурда силер ушул кийимдерди кийишиңер керек деп айтышты. Кийинки көрүнүштө Себектин ичине чоң айнек кирип кеткенин көрөбүз. Ал башка оюнчуларга билгизбестен дааратканадан айнекти денесинен чыгарып, жаратын кийими менен ороп алды. Үкөктү ачып, ал жерден өзүнүн саны жазылган кийимди көрдү. Бул кезде тергөөчү Чунхо болгон күчү менен тоого чыгып баратат. Бет капчан адамдарда анын аквалангын бат эле таап алышты. Кара бет капчан адам адамдарын тоо тарапка жөнөтүп, Чунхо кайрадан качып кетпеш үчүн анын аквалангын атып салды. Тапанчанын атылган добушун уккан Чунхо артынан бет капчан адамдар келатканын көрдү. Дароо эле жашынып телефонун карап, бактыга жараша бул кезде байланыш пайда болгонун көрүп, дароо эле жетекчисине чалды. Жетекчиси байланышка чыкканда Чунхо шашылыш түрдө маалыматтарды айта баштады. Ал жетекчисине мен бир аралда жүрөм, кайсыл аралда жүргөнүмдү билбейм. Менин телефонумдун жайгашкан жерин локация аркылуу таап, тез арада бул жака келишиңер керек деп айтып, кылмыштуулук боюнча бир нече сүрөттөрдү жана видеолорду азыр кетирип жиберем деп телефонун өчүрүп, тартып алган сүрөт жана видеолорун кетирип жиберип, андан
андан ары качып жөнөдү. Бул кезде 3 оюнчуга белек катары дасторкон жайышып, аларга тамак жана суусундуктарды беришти. 3 оюнчу 3 жерге жайгашып, бирок тамакты жегенден негедир чочулап турушту. Бет капчан адам аларга эч нерседен чочулабай тамактана бергиле жана финалга даярданып күч топтогула деп айтты. Оюнчулар көптөн бери мындай тамакты жешпей, көпчүлүк учурда ачка жүрүп калышкандыктан Санво биринчиден тамактанууну баштап, аны көргөн Кихун дароо эле тамактанууну баштады. Бул кезде жарадар Себек абдан кыйналып турду. Ал өзүнүн жарадар экенин билдирбестен табети тартпаса да тамактанымыш болуп жатты. Чунхо тоонун башына чуркап чыгып, кайрадан телефонун карап, жанагы сүрөт жана видеолор жетекчисине кетпей калганын көрүп, аларды кайрадан кетиргенге аракет кылып жатты. Санво менен Кихун бат эле тамактарын түгөтүп салышты. Бет капчан адамдар Чунхону көрүп, анын артынан түшүп дээрлик жетейин деп калышты. Чунхо качып жүрүп отуруп аскага барып такалды. Артынан келген адамдарга тапанчасын такап, өзүнүн полиция экенин айтып жатса, ал жерге кара бет капчан башчысы да келип калды. Тергөөчү Чунхо кара бет капчан адамга жакындаба деп айтып, мен силердин баардык ишиңерди тартып алдым, менде баардык маалыматтар бар жана мен аларды телефондон кетирчүү жака кетирип жибердим. Эми алар силер жөнүндө баардык чындыкты билишти. Полициялар бир аздан соң жетип келишет. Силер жеңилдиңер, куралыңарды таштап багынып бергиле деп айтса, кара бет капчан адам Чунхого полициялар эч качан өз убагында келишкен эмес. Анан да бул жерде эч кандай байланыш кармабайт деп койду. Бет капчан адамдар дасторкондун үстүн жыйнаштыра башташты. Баардык идиш аяк кашыктарын алып кетишип, бир гана бычактарын калтырып коюшту. Оюнчулар эч нерсе сурабай, унчукпай отурушат. Бирок үчөө тең иштеринде бет капчан адамдар бычакты эмнеге калтырышканын жакшы түшүнүп турушту. Кара бет капчан адам Чунхонун эскертүүсүнө карабай эле аны көздөй баса баштады. Чунхо дагы бир жолу эскертип, аны атып жиберди. Бирок кара бет капчан адам артындагы куралчан адамдарын токтотуп, кайрадан Чунхону көздөй бир аз жылып, куралыңды ташта, ошондо аман каласың деп айтты. Чунхо артка кетенчиктеп басканын учунда турду. Бирок кара бет капчан адамдын үнү ага тааныш угулуп, тапанчасын түшүрүп, сен кимсиң деп сураса, кара бет капчан адам дароо эле бет кабын чече баштады. Ошондо тергөөчү Чунхо маңдайында турган адам өзүнүн иниси Инхо экенин көрдү. Инхо агасына жагдайды татаалдатпа деп суранып колун сунса, Чунхо көргөн көзүнө ишенбей башын чайкады. Анда Инхо тапанчасын алып агасына такап, Чунхо инисинен эмнеге деп сурап келатканда, Инхо аны дароо эле атып салды. Чунхо аскадан ары учуп сууга түшүп кетти. Уктоочу жайда жарык өчүрүлгөн, оюнчулар колдоруна бычак кармап уктабай отурушат. Бир кезде уктап бараткан Себектин жанына Кихун келип, чочуп кеткен Себеко, сен эч коркпо, мен сага тийбейм деп айтып, бычагын чөнтөгүнө салды. Ал Себеко, мен сенин эмес, Санвонун өлүшүн каалайм деп айтып, Себек менен сүйлөшө баштады. Ал Себеко, эгер мен Санвону өлтүрсөм, экөөбүз кайрадан финалга чыгабыз. Бирок Санвонун өлүмүнөн кийин биз бет капчан адамдарга коюлган байгени тең экиге бөлүүнү талап кылабыз. Эгер ушундай кылсак, экөөбүз тең бул жактан аман чыгабыз деп айтып, андан соң эгер чындап эле ушундай болуп кетсе, утуп алган акчаларын кайда коротушаарын жана да Себек иниси жөнүндө айтып, Кихун апасы жана кызы жөнүндө айтып, сүйлөшүп жатышты. Сүйлөшүп жатып бир кезде Кихун Санвонун уктап калганын байкап, бычагын алып даярдап эле Санвону көздөй акырындан басып жөнөдү. Бирок аркасынан кайрадан аны Себек чакырып, сен мындай кылбашың керек, сен буга татыктуу эмессиң, сен жакшы адамсың деп айтты. Анын сөздөрүн уккан Кихун кайрадан бычагын чөнтөгүнө салып, чындап эле ал нерсеге батын албай, кайрадан артка кайтты. Ошондо гана Себектин кыйналып жатканын байкап, дароо эле жетип барып, анын кийимдеринин баары кан экенин көрдү. Кихун дароо эле жардам чакырганга шашылып, бирок Себек аны токтотуп, эгер сен бул жактан аман эсен чыгып кете турган болсоң, менин иниме да кам көрүп кой деп суранып, Кихундан сөз берүүсүн суранды. Кихун болсо Себеко, экөөбүз тең бул жактан аман эсен чыгабыз деп айтып, дароо эле ооз жака чуркап барып, бет капчан адамдарга кыйкырып, эшикти чапкылап жардам сурай баштады. Бир аз кыйкыргандан кийин эле имаратта жарык күйүп, эшик ачылып, ал жакта бет капчан адамдар турушту. Кихун дароо эле аларга Себектин жарадар экенин айтып, ага тезинен жардам көрсөтүш керек экенин айтып жатса, бет капчан адамдар өлүктү алып кетүүчү үкөктү алып келатышкандарын көрүп, Себек жакты карап эле ал жакта бычагын кармаган Санвонун турганын көрдү. Кихун дароо эле Себеко чуркап жетип барса, Санво Кихундун жардам сурап кеткенинен пайдаланып, дароо эле Себеко жетип келип аны өлтүрүп салыптыр. Себектин жансыз денесин көрүп, Кихун көздөрүнө жаш алып, Ташбоор жана мыкаачы Санвого жини келип, Санвону өлтүрмөкчү болуп, бычагын алып, аны көздөй жүгүрдү. Аны көргөн Санво дагы бычагын көтөрүп, ошол жерден экөө бири-бирин өлтүрмөкчү болуп калышты. Бирок бет капчан адамдар эки оюнчунун бири-бирин өлтүрүүсүнө жол бербей, дароо эле Кихунду токтотуп, аны кармап калышты. Ошентип Себектү үкөккө салып алып кетишип,
баягы имараттын жогорку тарабындагы чоң тоголок айнеке дагы бир топ тутам акчалар түшүп дээрлик толоюн деп калды. Ошентип 500гө чукул оюнчудан эки эле оюнчу калып, ал экөө финалга чыгуу алдында турат. Кийинки көрүнүштө төшүнө тийген окту алып жаткан Чунхонун иниси Инхо өзүн күскүдөн карап, бирок ал жактан Чунхо көрүнүп, Чунхонун эмнеге деп сураган сөздөрү кайра кулагына жаңырып жатты. Бет капчан адамдар болсо адаттагыдай эле Себиоктун өлүк денесин өрттөп жатышат. 9-бөлүмдүн башында кальмар оюн аянтчасын көрөбүз. Жана ошол аянтчада финалга чыккан эки оюнчу Самво менен Кихун беттешмекчи. Беттештин алдында бет капчан адам тыйын ыргытмакчы болуп, Кихун 3 бурчтукту тандайт. Иргытылган тыйын 3 бурчтук жагынан түшүп, бет капчан адам Кихундан чабуул коесуңбу же коргоносуңбу деп сурайт. Кихун чабуул коем деп айтып, андан ары эки оюнчу оюн талаасына чыгарылат. Адаттагыдай эле бай адамдар аларды көрүп турушат. Кара бет капчан адам башкаларга бул оюн кальмар оюну деп аталат. Бул оюндагы жаш балдардын оюну, бирок абдан катаал оюн деп түшүндүрдү. Оюн башталардын алдында бет капчан адам эки оюнчуга ким эгерде оюнду уланта албай калса ал утулат деп айтты. Анда Кихун оюнду уланта албай калганын кандай түшүнсөк болот десе, бет капчан адам эгер бирөөңөр өлүп калсаңар утуласыңар деп айтты. Ошентип оюн башталып, Самво чийимдин ортосунда калып, Кихун сыртка чыгат. Кихун отуруп боосун байлап жатып, жерден колуна кум алып алды. Ал Самво турган чийимдин ортосунан өтмөйүнчө бир убуттап гана секирип жүрө алат. Самво Кихунду дароо эле өлтүрүү үчүн бычагын даярдады. Ошол кезде Кихун колундагы кумду Самвонун көзүнө чачып жиберип, шашпастан гана сызыктан өтүп кетти. Эми ал оюндун эрежеси боюнча эки буту менен тең жүрө алат. Ал аңгыча эле күн күркүрөп, жамгыр да башталды. Эми Кихун Самво менен кармашып, 3 бурчтукка жетсе жеңишке жетет. Экөө тең бычактарын алып чыгышып, эми чыныгы кармаш башталды окшойт. Бир аз кармаштан кийин экөөнүн тең бычактары түшүп, Самво Кихунду чийимден чыгарганга аракет кылды. Экөө тең биринен бири өтүп, бир топко чейин кармашып отурушуп, бир кезде Самво бычакка жетип, Кихундун бутун жана ичин жарадар кылганга жетишти. Кихун алсырап жатып калганда Самво анын артынан келип, бычак менен сайып өлтүрмөкчү болду. Кихун аны токтотуп, бирок бычак анын колуна кирип кетти. Айласы кеткен Кихун Самвонун бутун тиштеп жиберип, аман калды окшойт. Эми Кихун үстөмдүк кыла баштап, Самвого бир канча соккуларды узатып, Самвонун дээрлик алык албай калды окшойт. Андан соң Кихун колундагы бычакты сууруп алып, сулап жаткан Самвону басып жыгылды. Бирок кандай гана болбосун Кихун Самвону өлтүрө алган жок. Ал бычакты Кихундун жанына сайып калтырып, 3 бурчтукту көздөй жөнөдү. Бул кезде ал жердеги куралчан адам дагы тапанчасын Самвого мейлеп калды. Кихун 3 бурчтуктун түбүнө барып токтоду. Ал бир кадам аттап 3 бурчтуктун ичине киргенде, оюн аяктап бет капчан адам Самвону атып салмак. Бир топко чейин ойлонгон Кихун кайрадан артка кайрылды. Ал бет капчан адамга мен оюнду токтотууну каалайм деп, эгер оюнчулардын көпчүлүгү оюнду токтотууну каалашса, оюнду сөзсүз токтотобуз деп өзүңөр айткансыңар десе, бет капчан адам башчысына байланышка чыгып, бул оюнчу оюнду токтотом деп жатат деп кабарлады. Андан соң Кихун жерде жаткан Самвого карап, мен сени таштабайм, бул жерден экөөбүз тең аман чыгып кетебиз деп колун сунду. Самво Кихундан баардыгы үчүн кечирим сурап ыйлап, Кихунга колун сунуп баратып, дароо эле бычакты алып өзүн сайып салды. Кихун Самвону кармап, эмнеге мындай кылдың деп ыйлап баштады. Самво Кихунга ушунун баары жөн эле текке кетпесин, сен сөзсүз түрдө акчаны алып кетишиң керек деп айтып, анан да менин апама жардам берип кам көрүп кой деп суранды. Ошентип финалдагы аяктап, Самвонун сүрөтү өчүрүлүп, жалгыз эле Кихун калды. Инхо Кихундун көзү таңылган абалда анын жеңишин куттуктап жатат. Сүйлөп жаткан адамдын үнү Кихунга тааныштай сезилип, силер кимсиңер деп кайра сурап жатты. Андан соң Инхо бет кабын тагынып, унаанын ичинен газ чыгып, Кихунду уктатып салды. Кихундун көзү жана колу таңылган абалда көчөгө таштап кетишти. Көп өтпөй эле ал жердеги бир адам Кихунду бошотту. Ошол жерден Кихун эсине келип, оозундагы картаны түкүрдү. Андан соң картаны текшерип көрүп, сыр сөзүн көп ойлонбой эле 0456 деп жазса туура чыкты. Ал жерден 10.000 вон чыгарып көрүп ишенип, ал эми Кихундун эсептик картасында 45 миллиардтан ашык акча турду. Андан соң акырындан басып үйүн көздөй жөнөдү. Базардан Кихунду Самвонун апасы көрүп калып, анын кайда жүргөнүн сурап, анан да апаң акыркы күндөрү мага келбей калды, чалсам да албай атат деп айтып, апаңа ала бар деп Кихундун колуна бир баштык карматты. Кихун болсо тилин жутуп алгансып, бир да сөз сүйлөбөй, жаңы эле чыгарып алган 10.000 вонду Самвонун апасына сунду. Самвонун апасы Кихунга андан көрө бул акчаны апаңа алып бар деп айтып, андан соң сен Самводон кабар алган жоксуңбу деп сурады. Кихун эмне деп айтаарын билбей, унчукпай эле кете берди. Үйгө кирип келген Кихун үйдүн баары караңгы экенин көрдү. Кийинки бөлмөгө кирип апасынын жерде жатканын көрүп, аны ойготконго аракет кыла баштады. Кечигип калганын түшүнгөн Кихун апасынын жанына жатып ыйлап жатты. Ошентип арадан 1 жыл өтүп кетти.
Бул кезде Кихун мурдагыдай болбой өзүн таштап салыптыр. Ушуга чейин ал эсептик картасынан бир да жолу акча албаптыр. Банктын жетекчиси аны жолугушууга чакырып, сиздин эсептик картаңызда көп суммадагы акча бар экен жана сиз ага такыр эле тийбейт экенсиз. Сиздин акчаңызды алып иштетсек болот деп ар нерсени айтып баштаса, Кихун анын бир да сөзүн уккусу келбей чыгып жөнөдү. Чыгып баратып ал банктын жетекчисинен 10 000 вон берип тура аласызбы деп сурады. Банктын жетекчиси эмне дээрин билбей эле дароо 10 000 вон берип койду. Кихун ага рахмат айткандай болуп ал жактан кетип калды. Кечинде Кихун суу жээгинде отурса, ага бир гүл саткан кемпир келип Кихундан гүл алуусун суранды. Кихун бир гүл алып, ал кеткенден кийин гүлгө байланган өзүнө тааныш бир картаны көрдү. Дароо эле ичин ачып көрүп, ичинде кайрадан баягы карта бар экенин көрдү. Картанын артындагы жазууларды окуп, ал карта баягы кары кишиден келгенин түшүндү. Дароо эле берилген дарек боюнча жетип барса, ал жакта чындап эле баягы кары киши бар экен. Кары киши дароо эле Кихундан суу куюп берип коюусун суранды. Кихун кары кишиге "Сен кимсиң?" деп эле суроонун артынан суроолорун бере баштады. Анда кары киши Кихунга көчөдө жаткан адамды көрсөтүп, "Кел экөөбүз ойун ойнойлу. Тигил көчөдө жаткан адамга саат 12ге чейин эч ким жардам бербесе, сен утуласың. А эгер кимдир бирөө жардам бере турган болсо, анда мен утулам" деп айтты. "Эгер сен мени менен ойносоң гана мен сенин баардык суроолоруңа жооп берем" деп койду. Ачуусу келген Кихун "Эгер мен утсам, сени өз колдорум менен өлтүрөм" деп айтып, кары кишиге сурактарын кое баштады. Көрсө кары киши ошол оюнду уюштурган эң бай адамдардын бири экен. Бирок анын оорусу бар экендиги, өлөрүнө аз калгандыгы чын экен. Кихун кары кишиден эмне себептен оюнчуларга кошулуп ойногонун сураса, кары киши бул оюндун баарын жаш кезде достору менен ойногонун айтып, эми өлөрдүн астында да ошол жаштык кезде эстеп, досторум менен кызыктуу ойногондой болуп, ошол көз ирмемдерди сезгим келди деп айтты. Жана ошол көз ирмемдерди сезүүгө сен чоң жардам бердиң. Ошон үчүн мен сени аман койдум деп айтып, убакыт түнкү саат 12 болгону калды. Сен оюнду көрүп аман чыгып, адамдардын канчалык эки жүздүү болорун, акча үчүн баарына даяр болуп, адамдык сапаттарынан бат эле ажырап калаарын өз көздөриң менен көрүп чыктың. Ушундан кийин сен адамдардын жакшылыгына ишенесиңби? Менимче сен утулдуң деп айтты. Ошол учурда көчөдө жаткан адамдын жанына бир адам басып келип, Кихун ал адам жардам берет го деп жатса, ал адам тескерисинче эсооп жаткан адамдын чөнтөктөрүн аңтарып, буюмдарын алып кетти окшойт. Андан соң кары киши бул жашоодо байлыгың көп болсо эч нерсе кызыксыз болуп калат экен. Ошондуктан бай адамдар биригип кызыктуураак бир нерсе кылыш үчүн ушундай кылууну чечтик. Бирок биз силерди эч кандай мажбурлаган жокпуз. Силер бул оюнга өз макулдугуңар менен келдиңер деп айтты. Анан да сен башка оюнчулардын өлүмү үчүн өзүңдү күнөөлөй бербе. Сенин бул жерде эч кандай күнөөң жок деп айтып, бул сыноо, бул тагдыр деп койду. Бул кезде саат дээрлик 12 болуп калды. Ошол учурда көчөдө жаткан адамга полиция кызматкерлери келип жардам көрсөтө баштады. Саат 12 болуп, аны көргөн Кихун кары кишиге, "Мына көрдүңбү, мен уттум. Адамдардын жүрөгүндө аз да болсо жакшылыктары бар. Жана да жакшы адамдар көп" деп айтса, бул кезде кары кишинин жүрөгүнүн согушу токтоп калыптыр. Кихун аны менен коштошуп ал жерден кетти. Кийинки көрүнүштө Кихун чач тарачка келип чачын кырктырып жатат. Андан соң Себектун инисин издеп жүрүп таап келип, аны менен сүйлөшүп өзү менен бирге алып кетти. Аны Самвонун апасына алып келип тапшырып, өзү Лос-Анджелеске, кызы Кайонго учмай болду. Самвонун апасы Себектун инисин мага эрмек болот деп өзүнүн баласындай эле кабыл алды. Кихун алар менен коштошуп кеткенден кийин Самвонун апасы Себектун инисин тамактандырып, аны үйшүп калбасын, жылуу кийимдерин кийгизейин деп, Кихун таштап кеткен үгөктү ачып эле ичи толо акча экенин көрдү. Анча акчаны көргөндө Самвонун апасы таң калып, ал жердеги катты окуса, ал жерде Кихун "Мен Самвого карызмын" деп жазып койгон экен. Самвонун апасы дароо эле Кихундун аркасынан чуркап, бирок аны таба албай калды. Кихун метродон чыгып баратып, баягы аны оюнга чакырган адам дагы башка бирөө менен ойноп жатканын көрдү. Дароо эле метрону айланып чуркап барса, ал адам метрого түшүп кетип калды. Кихун дароо эле ал жердеги адамдын картасын тартып алып, жанындагы адамга "Бул оюнга катышпа" деп эле кыйкыра баштады. Кихун аэропорттон жанагы картанын артындагы номерге чалып көрүүнү чечип, учакка түшөөрдүн астында чалып көрдү. Телефонду алган адам оюнга катышасызбы деп сурап, аты жөнүңүздү айтыңыз дегенде, Кихун аты жөнүн айтып, "Мени тааныдыңарбы? Деги силер кимсиңер?" деп сурап баштаганда, телефонду дароо эле башчы салып, "Урматтуу Сон Кихун, учагыңызга түшүп кете берсеңиз өзүңүзгө эле жакшы болот" деп айтты. Аны уккандан кийин Кихун телефонун өчүрүп, учакка түшпөстөн чечкиндүү түрдө дароо эле артка кайтты. Ошентип достор, сериалдын да аягына чыктык. Бул сериалдан өзүбүзгө көптөгөн сабактарды алсак болот. Эми баарыбыз бирге сериалдын экинчи сезонун күтөлү. Анда эмесе достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, каналга катталып, каналдын өнүгүшүнө салым кошуп, досторуңузга таратып коюңуз. Дагы бир кызыктуу сериалдан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.